чакырылгандар, урматтуу депутаттар, күн тартибинде сиздердин астыңыздарда күн тартиби боюнча кимде кандай кошумча алымчалар бар. Дагы бир айтып коет элем, ишеним каттар бар, кворум бар. Жыйынды баштасак болот. Кимде кандай кошумча алымчалар бар? Канай Кусманович, сизге. Сиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен кечирим сурайм, эгер депутаттарда кошумча болсо, бизде сураныч бар, биздин улуттук комиссиянын атынан. Күн тартибинде 5 маселе турат. Биринчиси биздин мыйзам маселеси, анан 5-чи маселе күн тартибинде ошол тил, мамлекет тилинин абалы боюнча парламенттеги угуу. Ошону ушу дароо биздин мыйзамдан кийинге жылдырып берсеңиздер, баардыгы мындай бирдей кетсе жакшы болот эле да, эки маселе. Уруксат болсо, рахмат. Канай Космонович, сиз ошо 5-чи маселени бир каралы деп атасызбы же? Биринчи маселеден кийин дароо 5-чи маселе. 5-чи маселени. Жок, парламенттик угууну биз кийин жылдырабыз. Бул азырынча пока токтом. Чогуу эле карап чыгалы. Ооба, түшүндүм. Анда урматтуу депутаттар, эгерде башка кошумча алымчалар жок болсо, ушул 1-чи маселе, 5-чи маселе чогуу бир карап чыгалы анда. Ошону 1-чи маселе болуп доошко коем, урматтуу депутаттар. Ким макул? Күн тартибиндагы доошко коем, урматтуу депутаттар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Анда, урматтуу депутаттар, 1-чи маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасынын орун басары Орозобекова Жылдыз Калмашевна. Сиз бул жактасызбы? Анда сөз сизге. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Венера Карабековна, урматтуу ушул бүгүнкү биздин конституциялык мыйзамыбызды караганга келген депутаттар, урматтуу ушул биздин жыйыныбыздын чакырылган меймандары, ушул комитетти караган комитет, ушул маселени караган комитет, сиздердин астыңыздарга биз бүгүн конституциялык мыйзамыбызды алып келдик. Бул конституциялык мыйзам Кыргыз мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 13-чү беренесине ылайык кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Жана мамлекеттик тилди колдонуу тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп көрсөтүлгөн. Ошого байланыштуу конституциялык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясынын аталган беренесин иш жүзүнө ашыруу максатында иштелип чыккан. Сунушталган конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин колдонуу жана мамлекеттик тил саясатын жүзөгө ашырууга укуктук негиздерин, аны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүдө мамлекеттик органдардын, мекемелердин, уюмдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин белгилеп берет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин колдонуудагы жарандарыбыздын укуктарын камсыз кылат. Жалпысынан алганда бул конституциялык мыйзамдын долбоору колдонуудагы Кыргыз Республикасынын кыргыз тили жөнүндөгү мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жоболорунун жана аларга карата жүргүзүлгөн талдоонун негизинде эксперттердин, окумуштуулардын жана жарандардын сунуштарын, ой пикирлерин эске алуу менен дыкаттык менен иштелип чыкты.
Сунушталган конституциялык мыйзамдын долбоорунун концепциясы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатындагы аткарылуучу иштердин мазмунуна шайкеш келет. Долбоор коомдук талкуу үчүн 2021 жылдын 19 ноябрында Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына коюлган. Андан кейін 2021 жылдын 26 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиянын расмий сайтына жайгаштырылган. Ошондой эле бул жайгаштырылгандан кийин жарандык коомдук илимий эксперттик топтордун жалпыга маалымдоо каражаттарынын эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда конституциялык мыйзамдын долбоору талкуулоо боюнча иш-чаралар, бир катар иш-чаралар өткөрүлгөн. Долбоорду талкуулоо иш-чараларынын жүрүшүндө бир топ конструктивдүү сунуштар, ой пикирлер сунушталып, анын жыйынтыгында долбоорду кайрадан жеткиликтүү кылып, элге жетимдүү кылып иштеп чыгуу ошону эске алып толугу менен каралды. Кыргыз бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча жакында эле 2022 жылдын 25 ноябрында өткөн биринчи эл аралык курултайда биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул руханий баалуулуктарды, насилдерибизди өнүктүрүү үчүн бул бир катар жарлыктарды иштеп чыкты. Бул жарлыктарда аткарууда жана ошол мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүшүндө эне тилди өнүктүрүү бул биздин биргелешип иштей турган, кеңешип иштей турган маселе экендигин, бул кагаз жүзүндө калбай ушул иш жүзүнө ашыра турганыбызды милдеттендирип, ар кимибиздин ушул аң сезимибизге салган омоктуу ойлорун айтты. Ушуга караганда кыргыз мамлекеттик тилди өнүктүрүү биздин азыркы кезде Кыргыз Республикабызда бирден бир өтө маанилүү жагдай болуп турат. Анткени баягы айткандай, эгерде бүгүнкү күнгө баа бергиң келсе, өткөндөгү тарыхыңды жакшы бил дейт. Биз өткөндөгү тарыхыбызды жакшы билишибиз, биздин азыркы ошол дүйнөлөштүрүү доорундагы өзүбүздүн тилибизди улут боюнча сактап калуу, улуттук нарк насилди көтөрүп алуу биздин өтө жооптуу маселебиз болуп турат. Ушул мамлекеттик кыргыз мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө бул мыйзам өзү бардык мындай тармактык жагынан майдаланып каралды. Бул негизинен ошол мурунку кыргыз тилинин мыйзамынын негизинде жоболорун дагы арттырып, ошол милдеттүүлүктү так жазып, жана дагы ошол мамлекеттик тилди жана тил саясатын жүргүзүүчү комиссиянын өзүнүн иштиктүү иштеп мындан кийин жемишин беришине көптөн көп өбөлгөнү түзө тургандай кылып, ушул мыйзам иштелип чыкты. Урматтуу замандаштар, биздин ушул мамлекеттик тилибиз бүгүн биздин ушул эле комитетте же болбосо жогорку кеңештин эле дубалдарында эмес, бүткүл Кыргызстандын келечектеги тагдырына жол чабуучу жана тарыхый бурулуштарды жасап, ушул өзүбүздүн эл болуп, улут болуп, тилибиз менен, маданиятыбыз менен, руханий дүйнөбүз менен сакталып калышына абдан чоң себепкер. Ошондуктан биздин мыйзамыбызды ушу колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул азыркы кездин зарыл маселеси деп эсептеймин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат, Жылдыз Калмашевна. Абдан жакшы мыйзам апкелдиңиздер, керектүү, маанилүү. Анда урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Кезекте сөз Молдобек Огулкан Сакеновна, сизге. Рахмат, Венера Калыбековна. Азыр эми бул мыйзамдын жакшы түшүндүрүп, жакшы доклад айттыңыз, бирок мунун мындай токотер жери
эмне бизге эми мындай кыргыз тили боюнча жетишкендиктерди алып келет? Мыйзамдын токотер жери ошол биздин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 13-чү беренесинде белгиленгендей, бул конституциялык мыйзам болуп алынып келиниши, ошого иштелип чыгышы, ошол статуска көтөрүлүшү. Бизде азыр дегенчи мында Бишкекте баарыбыз эле билебиз, азыр ушул кыргыз тилине аябай көңүл буруп ушул аракет кылып атпайсыздарбы? Бул мындай азыр Бишкектеги жарнамалардын дагы ирети жок. Бишкекте жалаң баягы орус тилинде деп дагы айтышып атышат. Бирок ушуну эми мен ойлойм, мисалы үчүн орус тилинде, кыргыз тилинде, биздики эки тилде болгондон кийин ошого көбүрөөк басым кылып, баягы закондо мамлекеттик жана расмий болуш керек деп туруп атат да. Ошон үчүн бул көзөмөлгө алынбай жатат да, мыйзам аткарылбагандайчы. Раз мынчалык сиздер киришип жаткандан кийин ошолорду ким көзөмөлгө алат, ошону көзөмөлдөшүңөр зарыл го деп ойлоп атам да. Рахмат. Бул сиздин сурооңуз туура суроо, абдан көйгөйлүү. Бул биздин мыйзамыбыздын 9-чу главасында атайын ошуга назар бурулган. Мында жарнама, транспорт жана керектөөчү тейлөөчү чөйрөсүндө мамлекеттик тилди колдонуу деген чоң главанын астында каралып чыгат. Жарнама чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил. Азыркы кезде ошо мурдакы биздин аракеттеги мыйзамыбызда ошо жарнама боюнча биз өтө киришип, же болбосо бир ошонун маселесин чечүүгө кубатыбыз жетчү эмес экен. Анан ушул мыйзамыбыздын ушул 9-чу главасындагы 26-чы беренеде биз ушул 5 пунктта ушул жарнама жөнүндө атайын мындай тактык киргизип, ошонун милдеттүүлүгүн артырып, жана ошону кандай жолдор менен аткарабыз, ошолордун бардыгы тең каралды. Мында ошол жарнамаларга биз башаламандыкка жол бербейбиз. Мында ушул мамлекеттик тилди ушул мыйзамыбызды алынып кала турган болчу болсо, биздин Кыргыз Республикабызда ошо жарнамалар өзү адегенде мыйзамга ылайык баягы биздин мамлекеттик тилибизде жазылат. Анан дагы экинчи керек боло турган болчу болсо, бул чет элдик маркалар өзүнүн атын сактап калат дагы, дүйнөлүк маркалар. Анан бирок кичирээк тамга менен өзү мамлекеттик тилден кичине тамгалар менен бир жак бурчуна расмий тилде же болбосо башка тилде жазылууга жол берилет. Бул негизи ошо жарнамаларды тартипке келтирүү сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде биринчи жазылышы парыз деп жатабыз да. Анан ушул нерсенин бардыгы ушу басма сөз каражаттарына дагы тиешелүү. Мыйзам боюнча азыр кандай? Азыркы мыйзам боюнча. Азыркы мыйзам боюнча жарнамаларды жазууда минтип койгондо мамлекеттик тилде жана зарыл болгон учурда башка расмий тилде жазылат деп. Ушул зарыл болгон учурда расмий тилде жазылат дегендиктен биздин ушул жарнамаларыбыздын дээрлик 70%-дан ашыгы ошо башка орус тилинде жазылган. Андан сырткары мамлекеттик мыйзамды ушул жазылганын мындай толук кандуу сактабай, булар баягы транслитерацияга жол беришкен. Бул эмне дегендик? Мисалы үчүн эгерде ошол мамлекеттик тилде эмес, же расмий тилде эмес, ошол башка тилде, англис тилинде жазылган болсо, мисалы үчүн ошол латиницада жазылып калган болсо, ошонун транслитерациясы англис тилине кетип калганда, ушундай башаламандыктар бар. Ошондой болуп атпайбы? Азыр эми азыркы мыйзам боюнча деле буга чейин башаламандыктар болуп келген да, туурабы? Азыр эми сиздер бул мыйзам кабылданып калса ошону көзөмөлгө аласыздарбы деген суроода негизичи. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча азыр кандай талаптар бар? Тилди билүү деңгээли боюнча бизде ушул жакында эле булда Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы бар. Бул мамлекеттик кызматкерлердин бүткүл ушул структурасына кирген биздин жарандарыбыздын бардыгы, жетекчилерибиз биринчи иретте жана мамлекетти алдыга сүрөп турган ушул стратегиялык бүт органдардын бүт бардыгында кызматкерлердин барысы Б2 жана С1 деңгээлине, эң бийиги С1, Б2 деңгээлиндеги ушул Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинин негизинде иштелип чыккан ушундай бир мындай деңгээлдерди билүүгө тийиш. Сөзсүз түрдө биздин мамлекеттик жетекчилерибиз министрлер кабинетинин министрлеринин бардыгы тең мамлекеттик тилди сүйлөөгө, ойлоого, жазууга жана өзүнүн оюн билдирүүгө милдеттүү.
ошол эми азыр сиздер талап кылгансыздар да азыр мен билгенден ушу тесттен өткөрсүн деп тесттен өткөрүлүп жаткан да азыр эми ошол канча киши азыр тесттен өткөрүлдү, жыйынтыктары кандай болду? Бул азыркы кезде мисалы 2018 жылдан бери мамлекеттик кыргыз тесттин деңгээлдеринен өтүп келет. Биздин кызматкерлердин бардыгы, органдардын, мекемелердин, мамлекеттик мекемелердин бары. Бүгүнкү күндө азыр так санын бизге ошо кыргыз тесттин жетекчиси Батма Болоталина Ставинская азыр так айтып койсун. Канча киши өткөндүгүн айтып койсоңуз, Батма Болоталина. Саламатсыздарбы. 18 жылдан бери жалпы айтканда 60 миңге жакын мамлекеттик кызматкер өттү. Бул албетте болгону эле 25 миң кызматкер бар, 25ке жакын, бирок кайталанып келген баары бириккенде. Ал эми жыйынтыгы болот бекен, эми сиздер баягы биз жооп берүү, суроо жооп кезинде баягы айта берсек ушундай болот экен деп жооп беребиз, бирок деген ошол жумуш жүзүндө, иш жүзүндө ошонун жыйынтыгы кандай болду, канчадан билет деген ошондо сунуштар болду дагы ушул боюнча деп атам да. Анан баары мындай экен, баары жакшы экен деген менен биз билип атабыз да. Бул иш жүзүндө такыр башкача аткарылып аткан. Сурооңузга рахмат. Албетте бул жерде баары тең эле телегей тегиз эмес. Эгерде 2018 жылы тесттен өткөндөрдүн жалпы пайыздык көрсөткүчү 41,8 гана болсо, ал эми бүгүнкү күндө 54,7ге жогорулады. Демек өсүш бар, бирок бардыгы эле келгендин баары тең өтүп атат дегенден алыспыз. Бүгүнкү күндө дагы чоң кыйынчылыктарга душар болуп аткан мамлекеттик кызматкерлер бар. Бир эмес, бир нече жолу келип өтпөй аткандар дагы көп. Рахмат сизге. Эми буга чейин дагычы кыргыз тилин билбеген мамлекеттик кызматкерлерге жоопкерчиликке тартабыз деп дагы келгенсиздер, туурабы? Бирок мыйзам чегинде мамлекеттик жана расмий болуш керек деген дагы бизде мыйзамыбызда жазылып турган да. Азыр эми силердин баягы бул мыйзамды алып келгенге караганда азыр дагы сурашышка туура келип атат. Ошол аткарылды, азыр айтып силер ошондой баягы мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат дегенден тартылдыбы, эмне болду? Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Бизде ошол сурооңузга рахмат. Жетекчилердин ошол мамлекеттик тилди билүүсү милдеттүү деген бардык жакта жайылып, ошонун катарында бир канча иштер аткарылды. Анан эми муну баягы бизде расмий мыйзам деген да бар да, расмий мыйзамыбыз бар. Мен ошону тактап айтып атам да, анткени сиздер деген баягы мамлекеттик кызматкерлер жоопкер тартылат деп дагы айтып келесиздер да. А бирок мыйзамда жазылып турат да, эки мамлекеттик жана расмий болуш керек депчи. Гүлкан Сакиновна, рахмат. Гүлкан Сакиновна, бул жерде мамлекеттик жоопко тартылат деп биз баягы мыйзамда деле көрсөтүлгөн, бирок бул этаптуу түрдө иш жүргүзүлүп келе жатат. Мисалы үчүн биз бир эле факты айтып коеюн сиздерге. Бүткүл ошо министрлер кабинетинин не кирген министрликтердин бардыгы тең, мамлекеттик агенттиктер, департаменттер жана башкалардын бардыгы жат жазуу жазышты. Мына бул жат жазуу өзү мониторинг, байкоо жүргүзүү. Ошол биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз канчалык деңгээлде мамлекеттик тилде сүйлөй алат, жаза алат, жана башка деген суроолорго жооп алалы деп иштелип чыккан. Анан кийин бул жерде бардыгын көргөзгөндө биз дайыма ошо жума сайын ошол кайсы мекемеден алсак, ошонун бүт мындай жыйынтыктарынын бүт бардыгын сет аркылуу ошо администрацияга жөнөтүп турдук. Биз кескин эле ошол мамлекеттик кызматкерди дароо эле кызматтан алып салыңыздар деген сунуштан алыс болдук. Себеп дегенде бул бирок мен азыр эми токотер жери да ошону мен билгим келип атат. Азыр деген баягы мыйзам боюнча деген мамлекеттик жана расмий дегенден кийин бул мамлекеттик кызматкерлерди дагы баягы мүмкүнчүлүк берип туура. Мен азыр деген жоопко тартат дегенге каршымын да. Анткени мыйзамда жазылып турат да. Жок, эч ким тартылган жок буга чейин. Бирок ошондой деген айтып мамлекетке сиз азыр эмеңизде дагы айтып келатпайсызбы, докладыңызга айтпадыңызбы, тартылат деген болчу, бирок тартылган жок эч ким депчи. Ал тартылышы мүмкүн эмес да, анткени мыйзам жол бербейт. Ооба, мыйзам жол бербейт. Каршымын. Туура. Рахмат. Жообуңузга башка суроом жок. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Кезектеу сөз Садырбаева Жылдыз Эсенбековна.
Менде суроо 36-бирини боюнча. Силер айтып атасыңар, мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы бар деп. Ооба. Ошол программага канча каражат 23-жылы бөлүндү? 23 жылга карата биз ошо 81 миллион акчаны иштеткен турабыз. Бул мамлекеттик программага көргөзүлгөн акчанын ошол экинчи жолу токтомго өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ушуну пайдалуу майнап чыга турган жагдайын биз көздөп, ошо 81 миллион акчаны ушул мамлекеттик программаны ар тараптуу өнүктүрүүгө иш жумшаганы жатабыз. Бул жөнүндө азыр биздин жетекчибиз Каныбек Осмоналиевичте так мындай мониторинг көргөзүлгөн сандары да бар, азыр көргөзөбүз. Сиз айтып кеттиңиз, жоопко тартылат деп. Бирок медицинский, финансовый, технический терминдер которулган эмес да кыргыз тилиге. Анан кантип мамлекеттик служащийлер анан баарын силерге которуп берет? Рахмат, Жылдыз Эсенбековна. Бизде ошол кыргыз тилине которуу адистиктер боюнча, түрдүү адистиктер боюнча илимий, техникалык, медициналык, башка илимий бардык чөйрөсүндө ушу терминдерди мамлекеттик тилге которуу, же болбосо анын маанисин түшүндүрүү сөздүгү, же болбосо сөзмө сөз которуу, бардыгы ушул 10 жылдын аралыгында, акыркы 10 жылдын аралыгында өтө күчтүү өнүгүп келатат. Эми буну баягы жалпы кыргыз журтчулугуна белгилүү боло албайт экен. Ошол чөйрөдө колдонулгандар, ошол терминдерди колдонгондор бир топ эле болуп калды. Бизде мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын өзүндө терминология жана ономастика борбор бөлүмү бар. Анан ошол бөлүмдө алдында терминологиялык кеңешме иштейт. Бул кеңешмеде Кыргызстандын бардык ошол чөлкөмүндө мындай термин жаатында иштеп жүргөн окумуштуулардын барысын биз чогулттук, иштеп жатабыз. Ушуга сөздүктөр келип түшүп жатат. Кудай буйрса, ушул дагы да күчтүү болот го деген ойдо турабыз. Сөзсүз түрдө биздин терминдер, бизде илимий термин, техникалык терминдер, медициналык терминдер али өзүнүн мындай түз жолуна түшө элек. Бул баягы бара-бара мындай оңолуучу жана толукталуучу жандуу нерсе экен тил. Ошондуктан биз дайыма ушу өнүгүүгө аракет жасайбыз. Ошол жумуштарды бүтүрүп, полностью переводить этип, анан ушундай закон керек болчу деп ойлойм да. Медициналык терминология канча процентке которулуп бүттү? Биз ошол пайыздык жагынан терминологияны мындай мынча пайыз деп толук кандуу азыр айтуу мүмкүн эмес. Себеп дегенде азыр бардык биз тармактардын бардыгын тең ошо адистик жагдайында дагы кыргыз тилине оодарууга аракет кылып жатышат биздин окумуштуулар. Кудайым буйрса, ошо биздин иштегенибизге бир 6 ай чамасы болуп калды. Буга чейинки ошол иштерди эске алып түзөтүүлөр менен бирдикте ушуну күчтүү иштейбиз деп ойлоп жатамын. Рахмат. Рахмат, Жылдыз Эсенбековна. Кийинки сөз Мирлан Саймый Кожо мырзага берилет. Саламатсыздарбы? Рахмат, урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар жана мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчилиги, мүчөлөрү. Бүгүнкү сиздерге алып келип аткан мыйзам колго аларлык мыйзам. Бул мыйзамды биз колдогонго милдеттүүбүз жана колдошубуз керек, албетте сунуштар менен кошуп. Анткени өзүңүздөр билесиздер. Азыркы учурда көчөдөгү көрнөк жарнактардын көзгө илингени дагы, илинбегени дагы одоно мындай тескери котормолор менен, же болбосо түздөн түз котормолор менен болуп калган да. Ошон үчүн мамлекеттик тил комиссиясы ушул көрнөк жарнактарга киришип атканына биз толук кандуу колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм, мен колдойм. Анткени тил бул биздин өзөгүбүз. Биз бүгүн мен жалпылап айтып кетким келет. Биз канчалык көр тириликтен баштап саясатыбыздан бери сапырып, мейли кыйын бололу,
мейли укмуш бололу, баары бир эле ошол тилибиз менен, маданиятыбыз менен, саламат ден соолугубуз менен, саламаттыкты сактообуз менен, анан экологиябыз менен эле калабыз. Биздин негизги өзөгүбүз, адамзаттын негизги өзөгү ушул. Анан улут катары биз тилибиз жоголсо, жанагы Шайлообек Дүйшөевдин жакшы бир сабы бар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил, тукумуң да тууруң да жоголот бил. Тил жоголсо баарыбыз айланабыз, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Бул аябай чоң сөз. Ошон үчүн биз бул мыйзамды колдойбуз, бирок бул убакка чейин ушул көрнөк жарнактарга эмне үчүн көзөмөл кыла алган эмессиздер? Рахмат. Биз бул мындай экен да. Кыргызстанда ушу биз мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссия түздөн түз ушуга таасирин бере алган эмес. Мурунку мыйзам боюнча ченелүү болгон. Эмне үчүн? Анткени жарнама боюнча мурда биздин Бишкек шаарындагы мэриябыздын астында атайын департамент болгондо ушу жарнамалар боюнча. Анан кийин ошолор тариздеп турган. Ал эми азыркы кезде аны да жоюлуп калгандан кийин бул мониторинг монополияга каршы агенттиги ушуну жүргүзөт да. Бизден ал өткөндө бизде жарнама боюнча парламентте мыйзам каралганда биз ага чейин дагы өзүбүз мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссия ушу жарнамага өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгып азыр ушул бул жакка кирүү процессинде турат, ошол коомдук талкууда турат. Ал дагы бирок өткөндөгү парламенттик жарнама боюнча мыйзамды караган кезде дал ушул суроолор берилген болчу Министерство экономиканын мыйзам долбооруна карата. Анан кийин биз ошондо ошо чоо жайыбызды айттык эле, биздин колубуз кыска экен. Биз түздөн түз барып силер момуну жарнамаңарды сыйыргыла, алгыла, бул мамлекеттик тилде болбой жатат деп айта албайт экенбиз. Биз болгону ушу сунушубузду киргизип берет экенбиз монополияга каршы мекемеге. Анан кийин алар карайт экен дагы, анан барып ошолорго баягы айып пул салалы дейт экен. Анан айып пул салса салат экен, салбаса көбү утуп алат экен дагы, анан кайра монополияга каршы мекеме айыптуу болуп калат экен. Туура. Эми азыр ушул мыйзам кабыл алынса, сиздер ары түртүп, бери түртүп, анан алар айып пул салып, анан кайра алып деген нерсе бүтөбү же кайра деле ошол боюнча калып атабы? Бул жерде ошол мамлекеттик тил жана тилде ошол тилди тил саясатын өнүктүрүү боюнча атайын өзүнчө бул берене каралды. Ушул эгерде беренебиз ушул мыйзамды ишке ашырып кете турган болсо, ошол мамлекеттик тил саясаты боюнча ыйгарым укуктуу ошо органдардын компетенциясы деген бөлүктө ушул 37-чи беренеде эгерде ушуга карала турган болсо, мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө буга мыйзам актыларына долбоорлорду иштеп чыгып, жарлыктарды иштеп чыгып, жана дагы ушу мыйзамдуу түрдө мындай жигердүүрөөк кичине иш жүргүзүп калабыз деген ойдо турабыз. Албетте бул бизде сөз бузулат да. Кет буканындагы жакшы саптары бар да, билесиздер. Сөз бузулат, сак бол деп атат. Ошол сыяктуу бизде бүгүн ошол көчөдө жазылып турган, мынакей урматтуу депутаттар, өзүңүздөр деле билесиздер, кээ бир учурларда көпчүлүк мекемелерде дагы, көпчүлүк соода сатык мекемелеринде дагы көрнөк жарнактар илинип турат. Ошондо түзмө түз орусчадан кыргызчага мындай өтө тайкы которулган, одоно которулган сөздөр бар да. Ошолорго тил комиссиясы толук кандуу көзөмөл кыла албайт. Булар жазып гана беришет экен. Анан бул жакта дагы бир мекеме аны чын эле ошондой эмеспи деп штрафын алып коет экен да. Тил ушундан бузулуп атат да. Найнык сөз ушундай болуп, ушундан пайда болуп атат да. Тантык сөз ушундан пайда болуп атат да bizde. Бул сөздөрдү биз бүгүн айтпай калдык. Туура, найнык дейт, тантык дейт. Тилдин бузулушу дилдин бузулушуна алып келет. Ошон үчүн ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип атканда жыл сайын биротоло эле ошол көрнөк жарнактар бүт өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөр менен кабыл алынып өтө тургандай кылып сунушту дагы киргизип кетет элем мен ушул биринчи окууда. Биротоло каралышы керек да. Болбосо президенттин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясы бул. Туурабы? Түздөн түз. Анан ушулар чоң мекеме болуп тургандан кийин, комиссия болуп тургандан кийин, анан дагы бир жакка барып, булар бир кат жазып, анан алар менен кайра чечилиштин кажети жок деп ойлойм да. Ушуну бир сунушка киргизип койсоңуздар, көрнөк жарнактардагы туура эмес которулган котормолордун баары, оодарылган сөздөрдүн баары мамлекеттик тил комиссиясынын
алгач биринчи брошюра эме менен келет да, туурабы, сиздерге келиш керек. Могул жерде көрнөк жарнакты ушундай которуп илели деп атабыз деген. Жок, келбейт. Ал кимге келет ошо? Мониторинг тиги монополияга каршы агенттигине. Монополия барбы? Монополия бар. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Булчу Мирлан мырза, жарнактарды бизде деген жарнама тууралуу мыйзам бар да, ошонун негизинде монополия иштейт. Бирок монополиянын бир гана функциясы бар. Ошо биринчи мамлекеттик тил, экинчи расмий тилде болуш керек. Ошонун негизинде иштейбиз. Анан каталарын жана орфографический каталарын биз карай албайбыз. Ошо ким карайт? Акчолтой мырза, ким карайт ошону? Ооба, сиздер биринчи мамлекеттик, экинчи расмий болуш керек экендигин гана билесиздер. Ооба. Ошол жердеги жанагы тантып аткан, найнык болуп аткан, тилдин бузулуп атканын ким карайт? Ал ошо мына Кыргыз тил комиссиясына негизи ошолордун функционалдуу милдети болуш керек. Бизге мынакей Мирлан мырза, токотерин айтайынчы, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, ошонун негизинде рекламаны мен өзүм курировать этем. Бизге ушул негизинде юридический лицолорго 5000, юридический лицолорго 17000, физическийге 5000. Биз ошонун негизинде гана иш алып барабыз. Иштин жүрүп жаткан негизинде. Анан биз жалпысынан Кыргыз Акчолтой мырза, 17.000 сом менен 5.000 сомду сиздер эмне үчүн саласыздар? Биринчи расмий жазылып калган үчүнбү? Ооба, же бир гана расмий жазылып калган үчүн ошонун негизинде гана салабыз. Эми карап көрүңүздөр да, ар бир нерсенин тамыры болот. Тамыры болот. Биз биринчи расмий жазылабы, же биринчи мамлекеттик жазылабы дегенди эле көзөмөлдөп атабыз да. Анын ичинде атаңды сөгүп атса деле макулбузбу ошондо? Энеңди, эне тилиңди сөгүп атса деле макулбузбу ошондо? Муну ким көзөмөлдөйт? Рахмат. Ким ошол каталыгын тууралайт? Ким ошону баягы жок бул туура эмес болуптур, муну мындай кылса болот деп айтат? Кайсы орган барбы ушул жерде, эгерде сиздер карабасаңыздар? Мен бир айтып коеюнбу? Мирлан мырза, абдан мындай токотер жерин сурадыңыз да, бул көйгөй абдан биздин кыргыз элинин трагедиясы. Мындай ачык айткандачы, трагедиясы. Себеп дегенде мамлекеттик тил комиссиясына ушундай макам берилген эмес. Сен барып тууралагын, ушуну айткын деп мыйзам жүзүндө. Ошондуктан тиги монополияга каршы агенттиги дагы өзүнүн функционалдык милдеттүүлүгү так эмес. Ошондуктан бул ортодо калып мындай алешемдиктерге жол берилип келет да. Эми мен дагы бир толуктоо катарында айтып койгум келип атат. Биздин ушул сиздерге алып келген 12-чи мыйзамыбыздын 12-чи главасында мамлекеттик тилди коргоо жана сактоо деп турат да. Анан бул ошол мамлекеттик тилди коргоону камсыздоо деп турат. Ушул жерде 2 пунктта берилип турат, 2 пунктта берилип турат. Анан кийин ушулар эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, биз ошол экини түзмө-түз ошол сөздөргө сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Себеп дегенде буга эгерде монополияга каршы мекеме айыппул сала албаса, же издей албаса, мамлекеттик тил комиссиясына мындай милдеттүүлүк так мыйзам менен жүктөлбөсө, анан сөзсүз түрдө ушундай болот. Ошондуктан улам биздин Бишкек шаарында бүткүл Кыргызстандын ошол көчөлөрүндө жарнамалардын өзүнүн жасалыш тартиби дагы туура эмес, башаламандык ошо салбырап турат да мындай. Анан ошол экилердин бардыгын тең жөнгө салууга ушул мыйзам күчүнө кирип кала турган болчу болсо, биз ошо аракеттин ичинде болобуз. Сөзсүз түрдө биз мамлекеттик ушул мыйзамдын беренелеринде көргөзүлгөн боюнча талап кылабыз. Адегенде мамлекеттик тилде жазылсын, андан кийин расмий тилде жазылсын. Эгерде мамлекеттик эл аралык келишимдерде көргөзүлгөн болчу болсо, анда биз транслитерацияга жол беребиз деп. Ушунун негизинде эле бизде топонимдер боюнча, амонимдер боюнча, аномастика боюнча атайын бир берене келди. Ошондо биз бүткүл Кыргызстандын географиялык чөлкөмүндөгү биздин аталыштардын туура жазылышына дагы көзөмөл сала алабыз. Рахмат, рахмат. Жылзайым, мүмкүн болсо биз суроолорду кыска, анан жоопторду дагы кыскараак кылып айталык. Себеби түшүнүктүү эле, кыска эле. Эми могул жерде көрүп атасыз, урматтуу депутаттар, эң негизги маселе мына ушул жерде туруп атат да. Карап көрсөңүздөр, көрнөк жарнактардын которулуш туура эместиги тууралуу эч ким көзөмөлгө ала албай калыптыр да. Ооба. Бул деген биз ачыктан ачык тилибизге кайдыгер мамиле кылып атканыбызда болуп калат. Мынакей мыйзам рас келип атабы?
Биз эми ушул жерден оңдоп түзөп кетишибиз керек. Сиздердин мойнуңуздарга жүктөлүш керек. Монополия болсо, мына өзү жанагы айтып аткандай эле кайсынысы биринчи жазылат деле карайт. Катаны да карай албайт алар. Жооп бербейт, туурабы? Азыр эми кийинки нерсе ушуну кошуп койсоңуздар, менин сунушум, экинчи сунуш катары кошуп коюңуздар. Бул сөзсүз мамлекеттик тил комиссиясы ошол сөздөрдү караш керек. Кийинки окууга келгенде ошону биз урматтуу депутаттар менен дагы чогуу колдоого алышыбыз керек. Анткени бул биздин тилибиз, бул биздин өзөгүбүз. Андан кийин мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 2-пунктунда жарнама аянты түшүнүгүндөгү Кыргыз Республикасынын интернет мейкиндигиндеги сайт сөздөрү интернет тармак аркылуу маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу менен түзүлгөн мейкиндик сөздөрү менен алмаштырылса болобу? Деги эле жөнөкөй менен айтканда интернеттеги сайттагы жазылып аткан сөздөргө көзөмөл болобу? Ооба, интерфейс аркылуу деп атабыз. Эми бул сөзсүз түрдө ушу мамлекеттик тилде жазылышы керек деп атабыз. Буга бир катар тиркемелерди иштеп чыгуу дагы ушу мамлекеттик программанын өзүнүн ичинде камтылган. Ушул жөнүндө абдан киришип жатабыз сөзсүз түрдө. Бизде азыр Кыргызстанда ушул өзү каптап кетип ар кандай башаламандыкты жаратпадыбы? Биз ушуну жөнгө салууга аракет кылып ушуну так көргөздүк. Демек, ушул дагы ошол сөздөр менен алмашылса, муну да сунуш катары жазып койсоңуздар. Андан сырткары Кыргыз мен толук айтып берем. Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 10-пунктунда төмөнкүдөй редакция болсо да сунуш келип атат мындай. Төмөнкүдөй редакцияда берилсин. Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун, тамекини, никотинди, керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык тамекини, тамеки продукцияларын жана тамеки жана никотин камтыган буюмдарды, тамекини ысытуу системаларын деп атат. Жана алар үчүн эритмелерди, суу түтүктөрүн жана башка чегүү буюмдары колдонуу ар кандай жарнамалоого жана дем берүүгө тыюу салынат деген мындай так эле өзгөртүү менен болсо деген сунуш бар экен. Ооба, бизде бул мыйзамыбызда ушул соода маркалары боюнча жана аларды момундай мамлекеттик тилде жайгаштырып, ошол ден соолукка байланыштуу башка Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларында, мыйзамдарында каралганына таянып туруп, биз ушуга бекемдеп дагы ушул эгер ушул мыйзам алынып кала турган болчу, биз кичине кубаттанып калабыз. Азыр болсо такыр эле алыбыз жок да ушугачы. Түшүнүктүү. Демек, могул айтылган сунуштардын баары эске алынат деп ойлойбуз. Эске алынат, сөзсүз түрдө. Бул 14-беренеге биз ошого сиздин айткан сунуштамаңызды киргизүүгө аракет кылабыз. Ооба, биз могу нерсени билип коюшубуз керек. Биздин тилибиздин күчү, кубаттуулугу көбөймөйүн башка талаптарды кое албайбыз. Тиги терминология, бул терминология, тигини котор, мунун жыйынтыгы гана, анын жыйынтыгы гана дей албайбыз, туурабы? Биз качан ушул мыйзам менен өзүн күчтөнүп берип койсок, ошондон кийин талап кылганга болот. Туурабы? Эми азыр киринди сөздөр, сөздүктөр боюнча, деги эле тилдин колдонулуучу каражаттары боюнча бүгүнкү күндө Улуттук илимдер академиясы деген бар, туурабы? Ал жакта тилчилерибиз бар. Ал жактан өзүнчө чоң бир мындай жөнөкөйлөтүп айтканда завод, фабрика иштеп чыгыш керек да. Ошол киринди сөздөр, диалект сөздөр, сөз тизмектери, сөз айкаштары, тилибиздин негизги өзөктөрүнүн баары мамлекеттик тил комиссиясы менен ошол жакта чогуу биргеликте иштесе, бул жерде өтө чоң маселелер бар. Кийинки пайда болгон сөздөрүбүздө болгон котормолордун дагы чекиликтери бар. Ал толтура жөн жай эле которулбай турган сөздөрдү которуп койгонбуз. Бул кандайдыр бир учурда элге сиңбегенден кийин элге тарабай калат ал. Элге кеңири колдонулбай калат да, туурабы? Мисалы, мына сиз жол чырактан токтодум же башка нерсе деген нерсени айта албайсыз да. Айта албайбыз да биз. Мен көнө албайм. Сиз дегеним мен бир эле адамга айтып аткан жокмун. Мисалы, сиз, биз да баарыбыз. Ошон үчүн бул учурда биз тилдин мыйзамын
тилдин өзөгүн күчтөп беришибиз керек. Мен бул мыйзамды жеке өзүм колдойм жана урматтуу депутаттарды дагы колдоого чакырат элем. Тил үчүн күйгөн мынакей ушул социалдык комитет сиздерди Сизге колдойт. чоң рахмат. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат, Мирлан мырза. Анда кезекте сөз Атажанов Рысбек Исламович сизге берилет. Чоң рахмат Винара Калыбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Мирлан мырза, биз деле сүйөбүз, биз деле колдойбуз, баарыбыз колдойбуз бул мыйзам долбооруну. Эгемендүүлүк алгандан бери мамлекет тилди өнүктүрөбүз деп эч качан өнүкпөй келатат да. Мына сиздер толук кандуу киришипсиздер, сиздерге чоң рахмат. Себеби ар бир биздин жаран, биздин мамлекетте жашаган жарандар мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билиш керек, колдош керек. Кошуна мамлекеттерде өздөрүнүн мамлекеттик тили абдан өнүгүп атат. Бизде эле ушу башаламан болуп 70% баяндама кылсак орусча баяндама берип атабыз да. Муну эми сөзсүз түрдө колдоп биз ишке ашырышыбыз керек. Ашырып ушул мамлекеттик тилди биз ушу биздин сүйүктүү мекенибизде түп тамырын калыбына келтирип, ушу мамлекеттик тилде иш чаралар жүрсө биздин мамлекетте өнүгүү болот. Андан тышкары мен эми кээ бир суроолорду кесиптешим Мирлан мырза берип койду. Кээ бир терминдер латын тилинде калып калган, орус тилде калып калганда, азыркы учурда ошолор боюнча кандай иш чаралар жүрүп атат? Рахмат сурооңузга Рысбек Исламович. Бизде ушул мыйзамыбызда атайын транслитерация боюнча бир эне каралды. Сиз эң туура белгиледиңиз. Ушуга чейин ушул жанагы мисал үчүн чоң мисалы Караколдок эле аэропортто ошол сиз айтып аткан маселе жазылып турат да. Мындай өзү биринчи эле сөзү баягы расмий тилде жазылып, ошол латын арабинде транслитерация болуп калганда, бизде эми ушул мыйзамдын бир энесинде каралып атат. Транслитерация дегендин өзү кайсы убакта каралат дейт да. Мисал үчүн дүйнөлүк брендтер болуп калган кезде, эгерде биз алардын аттарын биз ошол алмаштырбайбыз да, ал мыйзам. Башка мыйзамдарда да ушундай каралган. Эми ошолорду биз транслитерация ошол эки латын арабинде бериши мүмкүн деген бар. Бул жерде бир энеде каралып турат. Ошондой учурларда беришибиз мүмкүн. Бирок башаламандыкты жаратып, туурабы, туура эмеспи, ошол коюлган аттардын бардыгын тең ошо башаламан кылып эле момундай оодара бергенге жол бербейт мыйзам. Эми дагы иштеп чыгыш керек экен да. Ооба. Иштеп аракет кылсаңыздар жакшы болот. Андан тышкары мына айыппул деп айтып калдыңыздар, антимонополияга каршы агенттик кантип айыппул салынат? Эгерде мисал үчүн ошол мамлекеттик мыйзамды бузуп, ошону аткарбай, өзү чоң көрнөк жарнамаларды коюп ала турган болчу болсо, анан кийин ал ошол мыйзамды сактабай турган болчу болсо, эскертүү берилет. Анан кийин булар тараптан эскертүү берилет, биз тараптан кат барат. Анан ошол экини карайт экен дагы, анан булар ошого жараша барып ошол мекемеге барып айтат. Бул сөзсүз түрдө Бишкектин мэрине дагы тиешелүү каттар кетет. Ошол монополияга кеткен кат сөзсүз түрдө биз бир эле убакытта мэрияга да жөнөтөбүз. Андайлардычы. Анан кийин булар барып анан ошол тиешелүү өздөрүнүн эмесине жоболоруна ылайык ошол айыппулдарды белгилегени боюнча айыппул салат. Азыр бул жерде ошо монополияга каршы өкүл дагы отурат, өзү дагы тактап бир пайызын айтып койсоңуз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Токунов Акжолтой. Урматтуу депутат, сиз айтып атпайсызбы, кайсы убакта биздики мындай ток этер айтылганда Кыргызстандын аймагында жарнама жөнүндө мыйзам бар. Ошо мыйзамда так жазылып турат. Биринчи мамлекеттик тилде жазылыш керек, кандай жарнама болбосун, телевизордабы, фейсбуктабы, каякта болбосун. Андан кийин расмий тилде. Ошонун негизинде биз айыппулдар салабыз. Мынакей сизге маалымат катары айтып кетелик, бул жагынан монополияга каршы органдын функциональный милдеттеринин рычагтары бар. Ошонун негизинде 2022 жылда 48 субъекти кыдырып 700.037 айыппул салынды. Ошо менен иш алып баратабыз. Бул жерде биздин өзүбүздүн функциональный милдетке жараша аябай жакшы иштерди алып баратабыз. Ишке ашып атабы эми айыппул салдыңыздарбы негизи? Ооба, мен айтпадым. 737.000
500 миң айыппул салынды. Ишип жүрүп атат. Мисалы үчүн биздин 7 областта тең биздин өзүбүздүн бөлүмдөрү бар да, ошо бөлүмдөрдүн негизинде көбүнчө ошо түшүндүрүү иштери менен ката жазылгандын баарын алдырып, оңдотуп түзөө иштери жүрүп атат. Мындай особо укпагандарды же дагы бирөөлөргө чыккандарга мыйзам чегинде айыппулдарды салып атабыз. Рахмат. Жылдыз айым биз да сунуштарды беребиз экинчи окууга. Бул мыйзам долбоор мен да толук кандуу колдойм. Рахмат. Рахмат. Рысбек Исламович, кезектеу сөз Аида Исатбековна, сизге. Рахмат, Мира Калбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катнашуучулары. Айтсаңыз, ушул мыйзам долбоорун бизге алып келиштин эмне кажети болду? Сөзсүз түрдө кажети болду. Себеп дегенде бизде конституциябыздын баш мыйзамыбыздын 13-чү беренесинде атайын ушул мамлекеттик тилибиз кыргыз тили болуп саналат деп жазылып турат. Бул биринчи себеби конституциялык статуска көтөрүү жана ошого тууралап кайрадан мыйзам долбоорун толук кандуу иштеп чыгуу. Мен сизге окуп берейин, мында конституциянын 13-чү беренесинде как написано, да, вот статья 13 Конституции предусмотрено, что кыргызский язык – государственный язык. И помимо есть у нас еще есть официальный язык, да. Азыр сиз алып келип аткан мыйзам долбоору, мен ойлоп атам да, бул конституциянын 13-чү беренесинин карама каршы келип атат деп. Менимче, рахмат сурооңуз үчүн, менимче эч кандай каршы келбейт. Анткени расмий тил жөнүндө биздин мыйзам долбоорубузда толук кандуу анын мындай мыйзам актыларына ылайык иштелип чыккан өзүнүн жоболору бар, өзүнүн укуктары бар. Эч кандай таасири тийбейт. Мындай болуп атпайбы, карасаңыз, мынакей бизде деген расмий тилибиз орусча болуп атпайбы? Туурабы? Могул жакта мынакей статья. Сейчас я скажу. 19-чу берене болуп калат экен. Жаңы мыйзам боюнча же конституция? Жок, жаңы мыйзам. Бул жалаң эле сиздердин мыйзамыңыз боюнча мынакей азыр бияка я выделила кайсыл-кайсылдар экенчи. Бүт баарын тең сиздер официальный языктан кыргызчага өткөрүш керек деп атасыздар да. Вот мен мого түшүнбөй атам. 12-чи берененин 3-чү пунктун карасаңыз, мен орусча жазып турат, орусча айтайын. Надписи на дорожных знаках, вывесках и других указателей названий, говорит, будут подаваться на государственном языке, дейт. Буну кантип түшүнсөк болот? Ошого эле мынакей музейлер жөнүндө да жазылып атат, бул 19-чу беренеде 2-чи пунктунда да. Сиз аракеттеги мыйзамды алып атасыз же биздин жаңы мыйзамды? Жаңы мыйзамыбыз менен айтып атам мен. Жаңы мыйзамда 19-чу берененин 2-чи пунктун айтсаңыз, информация о музейных предметах, которые демонстрируются в музеях на художественной выставке, подается на госязыке дейт да. Анан мен бул менен эмнени айткым келет? Мына конституцияда бизде кыргыз тили, анан орус тили деп дагы бар да. Биздин өлкөбүздө кыргыздардан башка дагы башка эл өкүлдөрү да жашайт демекчимин. Туптура айтасыздар, мен урматтуу кесиптештер, албетте мен сиздерди да колдоймун. Биз кыргыз тили, бул эне тилибиз. Албетте биз буну колдошубуз керек. Бунун өнүгүп өсө турганга биз шарт түзүп беришибиз керек да. Бирок ошогундай эле мындай башка өнүккөн өлкөлөрдү алсак, алардын да 2ден же андан көп мындай расмий тилдери дагы бар да. Анан бул кандай көрүнүш болуп калат дегенде, биз баардыгын алып эле кыргызча кылып салсак. Мына ошол эле туристтер келсе, музейге келип, ал жакта деген кыргызча болот, орусча болот, англисча болуш керек туурабы? А биз алып эле баарын кыргызча которуп салып аттык. Бул кандай көрүнүш болот? Рахмат сурооңуз үчүн. Бизде мондай да, бул мыйзамда азыр каралып турат, беренелеринде так каралып турат. Дегенде бул Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы болгондо биринчи иретте бардык мекемелерде, бардык жерде мамлекеттик тилде жазылышы керек деп турат. Экинчи жагынан, анын астыңкы жагына мамлекеттик тилде жазылгандан кийин, ошол мекемелердин аталыштарынан кийин кичине тамга менен расмий тилде жазылып турат деп. Бул жерде бизде расмий тил жөнүндө мыйзамыбызда толук кандуу расмий тилдин өзүнүн жолдору бизде ачык көргөзүлгөн. Бул жерде ушул боюнча бизге суроолор да түшкөн. Сиз берген сыяктуу суроолор түшкөн талкуу убагындачы. Анан ошондо биз башка мыйзам актылары менен туура келгендей кылып бардыгын караган кезде эч ким каршы болгон эмес. Анткени бул жерде расмий тилде жазууну эч ким мындай бир төмөн көрбөйт. Тескерисинче бул жерде көргөзүлүп турат. Ушул мамлекеттик тил баарлашуу тилинин функциясын аткарган
караганда биз бир дагы ушул Кыргызстандын чөлкөмүндө жашап жаткан кыргыз жарандарынын тили, расасына, эчтекесине карабай, бардыгысы тең өзүнүн тилинде сүйлөөгө, өзүнүн чыгармачылык маданиятын өнүктүрүүгө, жана башка иштерди жасоого, ошо тилин өнүктүрүп, маданиятын өнүктүрүүгө толук берилет деп турат. Расмий тил сөзсүз түрдө. Анын үстүнө жакында эле Орусия Федерациясында Думада атайын орус тилин коргоо жөнүндө мыйзам дагы кабыл алынды. Булар дагы ушул глобалдашуу доорундагы өз элинин ошол укуктарынын баарын сактап калуу жөнүндө абдан сонун беренелерди карап чыккан. Ошол сыяктуу эле болот биздики дагы. Түшүнүктүү. Мындайда албетте мен ойлойм, айтып атпаймынбы, бул мыйзамды колдошубуз керек, эне тилин колдойбуз дегенди. Бирок бул мыйзамды биз кабыл алып койгон эле биз кандайдыр бир кыргызча тилге өтүп кетип, же болбосо кандайдыр бир барча кыргызча сүйлөп кетпейбиз да. Мынакей азыр бул жакта деген билим берүү министринин өкүлчүлүктөрү отурат. Урматтуу министр айым, мен сизге кайрылып атам. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча жалпы канча кыргыз класс бар, анан жалпы канча орус класс бар? Мектептерде. Орто билим берүү мектебинде. Bizde жалпы 2353 мектептен кыргыз тилинде окутулган мектепте окуган балдардын саны класс. Так 34300 класс комплект кыргыз тилинде окутулат. Орус тилинде канча окутулат? Ал эми орус тилинде 16815 класс комплект орус тилинде окутулат. Бул жалпы республика боюнча берип атасызбы? Ооба, жалпы республика. Класс комплект боюнча айтып атам. Сиз берип аткан маалымат кичине мендеки маалымат мен дал келишпей атат. Канча садик бар анда, бала бакча кыргыз тилинде? 1775 бала бакча бар. Бул ошо именно кыргыз тили менен, Жок, жалпы бала бакчалардын саны. Ошо бала бакчанын дагы ичинде да бөлүнөт да, русская группа, кыргызская группа деп. Мен билишимче азыркы мынакей жеке частный садиктердин баардыгы эле орусча да. Ошондой эле биз айыл жана региондорду кыдырганда, айыл аймактарга барганда көбүнчө ата энелер, ошол эле мугалимдер суранышат да, ошо кыргыз тил эмес, орус классын көбөйтүп бериңиздер. Орус тил мектебинин китептери бизге жетишпейт деп. Ана мен ойлойм да, мынакей биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз десек, биз ошол эле бала бакчадан анан кийин мектептен башташыбыз керек. Кандай деп ойлойсуңар буга? Туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлигинде бала бакчалардын, сиз айтып аткан жеке менчик бала бакчалардын саны 168. Булардын көбү өзлөрү деги эле билим берүү мыйзамында бала бакчаларды тилине бөлүп окутуу деген жок. Бирок ата энелердин макулдугу менен же болбосо алардын каалоосу менен ошо группаларды орус тилинде ачуу дегенди ата энелердин каалоосу менен ачылып атат. Бирок бүгүнкү күндө мектептерде кыргыз тили бар. Ошол кыргыз тилин андан ары жакшы өнүктүрүү бүгүнкү күнгө чейин жанагы экзамендерди тапшырууда же болбосо кыргыз тилин үйрөнүү боюнча маселеге келгенде мына 20-жылдан баштап биз ошо бүтүрүү экзамендерин моделин бир аз өзгөрттүк. Башкача айтканда бүгүнкү күндө ар бир тапшырып аткан класстар булар биринчиден 9 класстарда грамматика, андан кийин окуп түшүнүү экзамени тапшырылат комплекстүү. Токтогона басканына кыска эле эме башкача да суроо берейинчи. Мындайда сиздер менен биз биргеликте чогуу мынакей комитеттин көчмө жыйынында Ош областынан барып келбедикпи? Ооба. Ошондо биз Ош областынын Араван районунда калып атпасам, сиз менен биргеликте кыдырганда ар бир мектепте мен калып айтпасам, мынакей 19 өзбекский класстар бар болчу. 4-төн 5-тен 6-дан жанакындай орус класстар бар болчу. Кыргыз тилинен бирден эле класс болчу да. Буну деле өзүңүз жакшы билесиз, бул маалымат бар да, биз биргеликте чогуу барып көрүп келбедикпи? Анан о каком развитии кыргызского языка мы можем говорить, когда мы развиваем, как мои коллеги говорят, вот соседние государства, они развивают свой язык. Конечно, они развивают свой язык. Если у нас, находясь у нас в Кыргызстане, наши же граждане
обучаются узбекскому языку. Эми бул не деген көрүнүш айтсаңыз, ошого эле Бул мыйзамда бизде 4 тилде мектептер бар. Кыргыз тилинде окутулган мектептер, орус тилинде окутулган мектептер, өзбек жана тажик тилдеринде окутулган мектептер бар. Мына ошол мектептерде ата-энелердин тандоосу менен ал мектептер өзбек тилинде окутулган мектептер бар же тажик тилинде окутулган мектептер. Ал жерде кыргыз тили да киргизилген. Бизге тажик тилинин не кереги бар мында айтканда айтсаңыз? Өзбек тилин же айтпай эле коелук. Ал конституциядагы балдардын укуктары, адамдардын укуктарында дагы ал берилген. Туптура айтасыздаки, ошо туптура айтып атасыз. Конституциянын 13 берененин 3 пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын элин түзгөн бардык этностордун өкүлдөрүн эне тилин сактоо, окуу, үйрөнүү жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү укугу кепилденген деп жазылып турат Конституцияда. Ошондуктан биз аларды ал тилде окуа деп мындай запрет кое албайбыз. Токтокона басканда мана айтып турсак, эне тил десек, бизде мынакей башка да улуттар бар, ошого эле дуңгандар бар, ошого эле уйгурлар бар дегенде. Макул эми кеп анда эмес, просто мен айта турган жерим мындай болуп атат да, эне тили деп, кыргыз тили деп мыйзамды алып койсок эле баардыгы оңоп кетпейт да. Именно өнүктүрөбүз десек, ошого эле мектептен, ошого эле бала бакчанын билим берүү тармагынан башташыбыз керек да. Мага аябай өкүнүчтүү болду, ошо када биз Арабанга барганда 19 өзбекский класс, бир эле мана жалгыз эле бир эле кыргыз класс бар да. И то ал жакта да окуучулар аттан аз. Рахмат, Аида Исатбековна. Можно заключение скажу, да? Сейчас, возможно, будете говорить, да, как бы я плохо говорю на кыргызском, и как бы сама себя защищает. На самом деле я хочу сказать, кыргызда жакшы сөз бар эмес, билбеген уят эмес, билгиси келбеген уят деп. Кудайга шүгүр, бир жылдан бери жакшы эле кыргызча сүйлөп калдык, дагы үйрөнүп атабыз, аракет кылабыз демекчибиз. Эң негизгиси бул менен эмнени айткым келет. Өнүккөн өлкөлөрдө дагы бир жолу кайталап кетейин. Өнүккөн өлкөлөрдө бир эмес, 2ден жана андан көп расмий тилдер бар да. А биз кайрадан артка кетип аткандай мындай мага көрүнүш көрүнүп атат. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат, Аида Исатбековна. Мирлан мырза, сизге сөз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу катышып аткандар, биз бир нерсени тактап коелу, туура эмес. Кыргызда bir söz var, bir alımdan et ketet, bir süйлөмдөн кеп кетет дейт. Туурабы? Bir alımdan кеп кетип калыш, bir süйлөмдөн кеп кетип калат. Биз могу нерсени тактап коелу. Кыргыз тили боюнча азыркы келип аткан мыйзам менин түшүнүгүм боюнча баарын эле жок кылып салып, баарын кыргызча кылып салалы деген мыйзам эмес деп түшүнүп атам. Туурабы? Туура. Туура. Бул жерде жазылып турат. Бул жерде бардык тил жазылсын. Кыргыздын макалында да бар, 7 түрлүү билим бил, 7 элдин тилин бил деген. Туурабы? Туура. Бүгүн тил билбесең, келечегиңди көрө албайсың. Бул тил баарыбызга керек, башка тилдин баары керек. Болгону эле биз мамлекеттик тилибизди, өзүбүздүн эне тилибизди так туура колдонолу деген эле сөздү айтып атасыздар. Туурабы? Ал жерде расмий тил дагы турат. Ал жерде мүмкүн ошол англис тили дагы турат. Мүмкүн Кытай тили дагы турат, өзбек тили дагы турат, туурабы? Бирок ошолордун арасында Кашкайып кыргыз тилидеги котормо туура жана так туруш керек. Ооба. Ушул элеби? Ооба. Биз ушуну баягы эметип албайлы да, баарын эле алып салып, анан кыргызча кылалы деген мыйзам эмес экенин түшүнүп атам да. Кыргыз тили кайсыл жерде болбосун, котормолордун арасында турганда так туура жана ордунда болсун. Болду ошол элеби? Ооба, эң туура. Bir нерсе толуктап кетейинчи. Бул бирок иш кагаздар, иштиктүү кагаздар боюнча ал башка маселе, бул эмес ал. Бизде азыр көп суроо болгондо ушул мыйзамды иштеп толуктоолор келип жатканда көп суроолор болгон коомчулуктанчы. Чындыгында ушул азыр эле телевидениядан да ушундай суроону көп беришти да. Эмне эле силер 1 сентябрдан баштап бардыгыңар тең кыргыз тилге өткүлө деп айтып атасыңар депчи.
Чын-чынына келгенде 2010 жылы ушул маселе көтөрүлгөн атайын өкмөттүн токтому менен. Анан ошол токтомдо ошол мамлекеттик тилге өтүү иш кагаздарын өткөрүү жана ошо мамлекеттик жетекчилердин ошо мамлекеттик тилди билүүсү жөнүндө ошондо маселе козголгон. Андан бери 12 жыл өттү. 12 жылдын ичинде биздин тарыхыбыздагы 70-75 жылдык тарыхыбызды сүртүп салуу мүмкүндүгүнө ээ эмеспиз. Анткени бир канча муундардын бардыгы тең орусча тарбияланып калган. Алар күнөөлүү эмес. Анткени ошол кездеги идеология, ошол кездеги коомдун талабы болгон орус тилинде сүйлөө, орус тилинде окуу жана жазуу, ойлонуу. Бизде эч качан суроо болгон эмес. Мектепке бара жатканда сен орус мектебинен окуйсуңбу деген. Кыргызда ушундай бир сезим калыптанып калган болчу. Мектепке баратса менин балам орус тилин билет деп. Эч ким суроо берген эмес. Ал өзүнүн тилинин тагдыры эмне болот деген. Ошонун негизинде 2010 жылы чыккан токтом бекеринен чыккан эмес да. Ошондон бери 12 жылдын аралыгында сиз абдан туура белгиледиңиз өзүңүздө. Бул ошол расмий тилден ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүү болгону, биздин дареметибиз болгону кыргыз тилин расмий тилдин деңгээлине көтөрүп коюу. Туура. Biz намыстанбашыбыз керек, biz шылдыңдабашыбыз керек, biz корда болбошубуз керек. Мерде эч кимди шылдыңдабайт. Biz ошол нерсени туура түшүнөлү. Мисалы, biz кыргыз болуп туруп, кыргыз тилиндеги де сүйлөйлү, кыргыз тилинде сүйлөшөлү, кыргыз тилинде иш кагаздар болсун дегенде намыстанбашыбыз керек. Андан уялбашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда башка тилди дагы билишибиз керек. Мынакей айтып атат азыр Билим берүү министринин орун басары го, айдайын сиз суроо берген, Туура. 34.300 класстык комплекс бар, комплекс менен алганда айтып атасыз, туурабы? Класс комплекс менен. Комплект кылып айтып атасыз да. Ошондо 34.300 кыргыз тилинде болуп атса, 16.815 орус тилинде болуп атат. Бул жерде 17.485 айрымы бар, бир эсе да. Эми бул жерде эч кандай деле маселелер жаралбашы мүмкүн. Айдайым айтып аткан нерсеге туура мен кошулам. Аны биз бүгүн ыкчамдык түрдө кыргыз тилиндеги мектептер көбөйүлүшү керек. Туурабы? Биз кыргыз тилиндеги окуган балдарыбыз кыргыз мектептери ачылса жакшы болот эле. Эми бул биздин мамлекеттик деңгээлдеги алыбыз жана шартыбызга шайкеш келип калат деген ойдомун да. Кыскасы Til maselesine gelgende biz tilibizge болгон ар бир адам патриот. Ушул жерде отурган баары патриот, баарысы кыргыз тилинде сүйлөйт, орус тилинде сүйлөйт, англис тилинде сүйлөйт. Биз баарыбыз ушул өзүбүздүн эне тилибизге болгон камыбызды мыйзамдын негизинде так туура колдоп алууга чакырат элем. Рахмат баарыңыздарга. Сиздерге дагы рахмат. Рахмат Мирлан мырза. Жылдыз Калмашевна, сиз уже жакшы эле неме бердиңиз, тактап бердиңиз бизге. Азыркы сөздү Гүлкан Сакиновна сизге берилет. Венера Калбековна, мен мектептер боюнча берейин дегем. Айда Изатбек кызы ал жөнүндө маалымат айтып кетти. Мыйзамдын биринчи окуу концепциясын колдоп берсек, анан кийин сунуштарыбыз болсо экинчи окууда берсек. Мен дошко коюмузду сунуш берем. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Анда урматтуу депутаттар, абдан жакшы талкуу болду. Жылдыз Калмашевна, сизге да рахмат. Презентацияны жакшы өткөздүңүздөр. Бул жаңы мыйзам, сөзсүз түрдө биз бул мыйзамды дагы баарыбыз колдойбуз. Баарыбыз кыргызбыз. Баарыбыз эне тилин деңгээлге көтөрүшүн баарыбыз эле ушул маселе боюнча колдоп атабыз. И колдойбуз дагы, депутаттардын баары эле. Бирок бул мыйзамды биз дагы эле биздин сунуштарыбыз болобу, сунуштарды дагы эске алып, дагы көп, мен ойлойм, парламенттик угуу өткөзгөндө дагы көп сунуштар болот. Анда дагы ошонун баарын эске алуу менен биз карап чыксак жакшы болот. Рахмат баарыңыздарга, урматтуу депутаттар. Ошол эле анда мен корутундусун өзүнчө окуп коем, ар бир мыйзамдын, ан токтомду дагы. Анда урматтуу депутаттар, 5-маселе бул токтом боюнча Кыргыз Республикасындагы
Сиз анда отура бериңиз, Жылдыз. Рахмат сіздерге, рахмат. Эгерде суроолор болсо, ошол местаңыздан эле жооп берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, 5-чи маселе боюнча Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил жана тил саясатынын маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору, баяндамачы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич. Анда сөз сизге, Каныбек Осмоналиевич. Кыскача айтып берсеңиздер. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Биринчиден ушундай мүмкүнчүлүк берип бизге бүгүнкү комитеттин отурумуна маселени атайын кароого макул болуп атканыңыздар биз үчүн абдан чоң колдоо болуп атат. Анткени сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына азыр эле депутат Мирлан Сами Кожа айтты, канчалык деңгээлде кандай курч туруп аткандыгы мамлекеттик тил боюнча маселе. Биз салкын кандуулук менен эч кандай эмоцияга берилбей, бардык жагын бирдей карап алып барышыбыз керек. Себеби бул кандай маселе экендигин баарыбыз сезип турабыз. Биз презентация даярдадык эле. Винара Карыбековна, бир аз убакыт бериңиздер, анткени несі болса дағы Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына алып чыгыла турган маселе болуп атат. Эмнегедир бардыгыбыз, өзү тилдин табияты ушундай да, бардыгыбыз мектепти бүткөндөн баштап, балким бүт электерибиз деле академиктерге чейин өзүбүздүн тилибизге күйгөн киши болсок, анда биз бардык жерде айтууга акыбыз бар. Айтылып атат. Төрагабыз баш болуп бүт мектептерге чейин айтылып атат. Ошонун бардыгын жыйынтыктап, жалпы мамлекеттик саясат кылуу маселеси биринчи орунда турат деп эсептейм да мен. Ошондуктан кичине уруксат берсеңиздер, 20 мүнөттө бүтөм докладыма. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 22 жылдын 30 апрелиндеги, көңүл буруп коюңуздар, быйыл 30 апрелде мамлекеттик органдардагы мамлекеттик тилдин колдонулушу жана абалы жөнүндө жыйындын номер 15 протокол тапшырмасынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун 22 жылдын 20 майындагы улуттук нар жөнүндөгү жарлыгынын 4 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан ушул эле жылдын 21 июнуна тартып жерлерде жыйындарды өткөрдүк. Атап айтсак, 21-24 июнь күндөрү Жалал Абад, Ош, Баткен областарында, 1 июлдан 18 июлга чейин Нарын, Талаш, Чүй, Ысык көл областарында уюштурулду. Бул жерде Бишкек шаарындагы бар. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008 жылдын 26 июндагы номер 560 токтому менен бекитилген кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 20 жылдын 3 мартындагы 120 токтому менен бекитилген иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 ноябрындагы номер 757 токтомунун аткарылышына сереп салуу максатында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук тил комиссиясы 17 органда, 10 жогорку окуу жайда, 3 областта, райондук областта мониторинг жүргүзүп жыйынтыгы менен маалымат каттары аркылуу тааныштырылды. Урматтуу депутаттар, урматтуу катышып жаткандар, мен текстке байланыштуу бул жерде презентациялык динамика түрүндө кетип атат. Мен ошондуктан бул жакты карабай өзүм текстинде окуй берейин. Аймактарга салыштырмалуу Бишкек шаарындагы башкаруу органдары өз ишмердүүлүгүн басымдуу бөлүгүн расмий тилде жүргүзүшөт. Бул так даана көрсөтүлүп турат. Бул жөнүндө депутаттардан баштап бардыгына айтып атабыз баарыбыз. Башкаруу органдарынан, министрликтерден, аймактарга, жерлерге, билим берүү мекемелерине корреспонденциялар, тапшырмалардын 70% расмий тилде жүрөт. 70% жиберилет. Ал эми мекемелер өз кезегинде жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө 9 статьяда көрсөтүлгөн 2 пункт Кыргыз Республикасынын мыйзамына гана таянуу менен каттардын жоогун кайра расмий тилде жиберишет. Мен нарында болдум, бардык жерде болдум. Бир айтылмай кыдырдым 10 киши менен. Ушундай бир парадокс болуп атат.
жогору жактан орусча келсе кат, биз орус тилинде жооп беришибиз керек. Кайсы мыйзам негизинде, кайсы жобонун негизинде десең жооп бере алышпайт. Баягы эски адат, стереотип. Ал эми ушул эле мекемелерде, аймактарда, жергиликтүү өз алчу башкаруу органдарында Кыргыз Республикасы президентинин администрациясынан, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинен, Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинен орто эсеп менен дагы 70% документ расмий тилде келип атат, түшүп атат. Бир эле министрликтер эмес. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында, министрликтеринде, мекеме жана уюмдарда, жождордо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткарылышына карата жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары. Биринчи, мекемелердеги иштерди мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча жетекчилер тарабынан тийиштүү чаралар көрүлбөгөндүктөн жогорудагы диаграмманы сиздер көрдүңүздөр. Иш жүзүндө мекемелерде расмий документтердин басымдуу бөлүгү расмий тилде кабыл алынгандыктан документтердин түп нускасы жок болуп эсептелген жагдай өкүм сүрүүдө. Таппай коюшту биз сурасак. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын расмий документтери мамлекеттик тилде кабыл алынбайт. Керектүү беренелерди мен текстиме жазып алдым, суроо болсо мен ага көрсөтүп айтып берем. Азыр убакытты үнөмдөө максатында. Андан кийинки дагы бир маселе, мониторингдеги анализ көрсөтүп тургандай, мекемелерде жыйындар, кеңешмелер көпчүлүк учурда расмий тилде өткөрүлгөндүктөн, алардын протоколдору расмий тилде таризделип келе жатат бүгүнгү чейин. Баары текшерилди. Дагы бир маселеге көңүл бургум келет, урматтуу депутаттар. Бардык эле мамлекеттик органдарда мамлекеттик тил адистери же лингвист эксперттер иш алып бара алышпайт. Ал эми көп мамлекеттик органдарда тил адистери котормочу гана кызматты аткарышат. Кээ бир министрликтерде, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинде, экономика жана коммерция министрлигинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү ачылган, бирок аларда негизинен котормочулук менен гана алектенишет. Бул жерде мен конкреттүү сунуштарым бар, бирок анын аягында жалпылагым келип атат. Эми ушунун натыйжасында сабаттуу жазуу деген бир долбоор сунуш кылынды. Жөнөкөй эле тил менен айтканда, жат жазуу, диктант жаздырдык. Бардык министрликтерге, облустук баягындай мекемелерге анын жыйынтыктарын көрсөңүздөр болот. Менен баягы директивдик документтерди окуп эле коеюн. Сабаттуу жазуу өнүктүрүүнүн негизги максаты бардык мамлекеттик түзүмгө кирген орган, мекеме уюмдарда кызмат өтөп жаткан кызматкерлердин сабаттуу жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу болуп санала тургандыгы барыбызга белгилүү. Башында мен бир документ көрсөтпөдүмбү? 30 апрелде министрлик кабинетинин атайын отуруму болуп, протокол тапшырма болгон экен. Протокол тапшырмада, урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар, 31 августка чейин бардык министрликтерде, областтарда, акимчиликтерде, айыл өкмөттөрүндө иш кагаздар мамлекеттик кана тилге өткөрүлсүн деп талап катуу коюлган экен. 30 апрелде, мен 10 майда келдим жумушка. Анан жерлерибизди изилдеп, анан моментуларды көрүп атпайбызбы? Эми реалдуу болбой калганда 2 айдын ичинде. Вот ошондой нерселерди жасап алып, өзүбүз кайта өзүбүз жасаган нерселерибиздин барымтасында калып атабыз да. Барымтасында калып атабыз. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Аталган иш чарага канча министрликтер катышкандыгын бул эмеде көрүп турасыздар. Бул жерде 16 министрлик, Бишкек шаарынын мэриясы, анын 4 району менен кошо 27 мамлекеттик орган, президенттин администрациясынын 10, жана мамлекеттик органдардын эксперт лингвисттери 26 киши, Ош облусунан 8 район, Ош шаарынын мэриясы, Жалал Абад областынан, Чүй областынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышты. Жалпы республика жыйынтык боюнча 2838 кызматкер жат жазуу жазышкан. Анын ичинде 253 2, 473, 1045 4, 1075 деген баа алышкан. Негизги каталыштар кайсылар? Баягы эле орфографиялык каталар. Чынын айтсам, Камил Абдыразаков отурат, орфография боюнча убагында туура эмес мамлекеттик деңгээлде, Мирлан Самашевич, сиз деле билесиз, баягындай бир эреже кире калып, ошол эреже чынында эмдигиче академиктердин да башын айландырып келет. Орфографиялык каталар, созулма үндүүлөрдүн жазылышы. Созулма үндүүлөр жазылышы мектептен берки оорубуз булай. Йоттошкон тамгалардын жазылышы, катар келген үнсүз тыбыштар, жер суунун алмаштырылыш аталыштарына туура эмес жазылышы. Эми баягындай эле пунктуациялык каталар, кол жазмалардын өтө начардыгы. Каллиграфия. Эми аны андай болсун, мындай болсун деп мыйзам чегинде мен талап кыла албайт экенмин. Бирок кээ бир каллиграфияларды окуш
мүмкін емес. Мондай сунуштар болуп атат да, ушу сабаттуу жазуулар боюнча, урматтуу депутаттар. Сабаттуу жазуу өнөктүгүнүн жыйынтыгында канааттандырарлык эмес баалган кызматкерлердин жазуу сабаттуулугун, сүйлөө маданиятын жогорулатуу максатында атайын курстарды, семинарларды уюштуруу жана өткөрүү. Ар бир мамлекеттик кызматкерди кыргыз тилин жазуу эрежелери, орфографиялык сөздүк менен камсыздоо. Биз аны жасап жатабыз. Сөздүктөр менен камсыздоо маселелеринин бардыгы. Сабаттуу жазуу өнөктүгүн өткөрүү максатын кеңейтүү. Иш-чараны мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер гана эмес, бардык тармакта эмгектенген кызматкерлер калуучулар үчүн уюштуруу. Канааттандырарлык эмес баалган кызматкерлер үчүн жерлерде атайын иш-чараларды өткөрүүнү колго алуу зарылдыгын белгилеп, тиешелүү мекемелерге сунуш берүү. Мага суроо болушу мүмкүн. Университетти бүтүп, муниципалдык кызматка, мамлекеттик кызматка жетсе, анан тынбай эле канааттандырарлык эмес деп эки алып атса, аны кайра окутуунун зарылчылыгы барбы? Балким конкурс маселесин башкача коюш керектир. Суроо бериңиздер, мен жооп берем ага. Цифрлар бар. Андан кийинки маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 1-октябрындагы 513 менен бекитилген Кыргыз Республикасына 21-25 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы. 5 жылдык программа кабыл алынган экен. 21 жылдан 25 жылга чейин. Мына быйыл 22 жыл бүтүп атат. 23 жыл башында эң туура суроо берди Гүлкан Сачиевна. Быйыл канча бөлүнүп атат? Былтыр канча бөлүндү эле? Ал акчалар эметип атабы, аткарылып атабы, себептери кандай? Ошол боюнча кыскача маалымат. Мындай негизинен 5 багыт белгиленген. Аткаруучу бир эле биздин комиссия эмес, бир нече министрликтер, бир нече мамлекеттик мекемелер. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо биринчи багыт программада, кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүү, илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясаты, мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдун аркылык катмарларын тартуу, 5-чи мамлекеттик тилди сан ариптештирүү. Бардык программаны аткарууга жалпысынан 237 миллион 550 миң сом каралган экен. Министрлер кабинетинин быйылкы 27 февралындагы номер 67 токтомунда ылайык ушундай цифра бар. Бул каражат аталган багыттарга негизинен пайыздык эсепте төмөндөгүдөй бөлүштүрүлгөн. 21 жыл үчүн 63 миллион 950 миң сом каржы булагы каралган, анын 17 миллион 450 миң сом өздөштүрүлгөн, 4 миллион 400 миң сом кийинки жылдарга кайрадан бөлүштүрүлгөн. Мамлекет тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизги чыңдоого каржы талап кылынган эмес. Негизги укуктук өлчөм. Мен мында мультиплеттик эффект деп коебуз. Башка министрликтер дагы иш кылышат, ошон үчүн атайла бөлүнгөн эмес. Экинчи, кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүү багытына 17,7% бөлүнгөн. Ошол 237 миллион акчанын илим чөйрөсүндө мамлекет тил саясаты багытына 11,7, мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдук бардык катманын катышуусун камсыздоо багытына. Бул жерден театр, кинематография, телепродукция, видео сабактар жана башка 48,4 эң көп. Андан кийин мамлекеттик тилди сан ариптештирүү багытына 22,1. Абал кандай? Биз каржы булагын мындай да максаты жана натыйжалуу пайдалануу максатында программанын аткарылышына мониторинг жүргүзүүчү атайын жумушчу топтун аналитикалык талдаулоруна ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин кароосуна программаны өзгөртүү боюнча токтом долбоорун киргизип, кийинки 3 жылда 23, 24, 25 каржы булагын 180 миллион сом басымдуу бөлүгүн зарыл деп табылган төмөнкү багыттарга бурууну макулдаштык. Азыр долбоор даяр болуп, Каржы министрлиги менен макулдашылган, макулдашууга зарыл болгон министрликтердин баары кол коюлуп, азыр министрлер кабинетинин кароосунда турат. Кыргыз тилиндеги мультфильмдер тартуу приоритет берип атабыз. Жана которуу иштерине 81 миллион 600 миң сом. Жалпы акчанын 45%-ын түзүп атат. Бул жерде абдан чоң талаш-тартыш кытыйкылар болду. Суроолор болсо мен жооп берүүгө даярмын. Кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө багытталган мобилдик тиркемелерди бул боюнча да абдан маанилүү. Видео сабакты иштеп чыгууга 12 миллион 150 миң сом, 45%. Иш кагаздарынын, жазуу эрежелеринин үлгүлөрүн колдонуучуларга жеткирүү, жеткиликтүү мобилдик версиялар даярдыгын иштерине 6 миллион 75 миң сом, башка айтканда 3,3%.
кыргыз тилинин технологиянын тилин айлантуу максатындагы жасалма интеллект принцибинде иштеген продукт даярдоого 19 миллион сом. Төмөндөгүдөй кыскача абал программа боюнча. Бул мекемелерди бул жерде көрсөтүлүп турат. Мен аларды тез окуп коеюн. Бул биринчи биздин улуттук тил жана тил саясаты боюнча комиссия. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, маданият маалымат жана туризм министрлиги, Улуттук илимдер академиясы, Улуттук теле берүү корпорациясы УТРК, ЛТР телеканалы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясы, Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясы, Кыргыз тест мекемеси, Терминком өзүбүздүн структурага кирген. Аталган мекемелер тарабынан 2 жылдын ичинде 21-22 жылдары төмөндөгүдөй иштер аткарылды. Баластан канал аркылуу 2021 жылы 347 сериялуу 4393 мүнөттүк 13 мультфильм, ЛТР мамлекеттик теле берүү компаниясы аркылуу 3 аталыштагы 208 сериялуу 1976 мүнөттүк мультфильмдер кыргызчага которулуп эфирден көрсөтүлүүдө. Мультфильмдерди кыргыз тилине которуу иштери бул жылда аталган мекемелер тарабынан улантылмакчы, анткени биз акчаны быйыл кескин түрдө көтөрүү аракетин кылып жатабыз. Программанын иш-чаралар планына ылайык мультфильмдер кыргыз тилине которуу милдеттери боюнча Улуттук телерадио корпорациясы тарабынан кыргыз тилиндеги мультфильмдерди тартуу боюнча быйыл 22 жылы 8 миллион сомго тендер жарыяланып, тандалган биринчи кызмат көрсөтүүчү 2 жаштан жогорку балдар үчүн жалпы хронометражы 80 мүнөттөн кем эмес bir мультфильм, 2 кызмат көрсөтүүчү 6 жаштан жогору балдар үчүн жалпы мөөнөтү 80 мүнөттөн кем эмес 1 мультфильм тартуу иштери башталды. Биздин адистердин талдоолоруна ылайык анимациялык продукцияларды тартуу боюнча дүйнөлүк ырынокто Кыргызстандын тык аниматорлор адистик компетенциясы жогору бааланат экен, бирок кеп бул жерде такыр башкада. Учурда көптөгөн кыргыздын жаш таланттуу аниматор адистери негиздеген ири компаниялар бар. Алар Америка, Казакстан жана башка көптөгөн чет мамлекеттер менен келишимдик негизде иштешет. Аниматор адистердин эсептөөлөрүнө ылайык учурда мамлекетибиздин кыргыз тилиндеги анимациялык фильмдерге болгон муктаждыгын камсыздоо үчүн мультфильм тартуу иштеринде мамлекеттик бюджеттен жыл сайын орто эсеп менен 45-50 миллион сом эмес кем акча бөлүүгө тийиш деп мага эсептеп беришти. Анткени 1 мүнөттүк мультфильмди даярдоонун баасы бүгүнкү күндө $350 $650 чейин кесеп түзөт. Же 1 сом менен айтканда 1 мүнөттүк мультфильм 35 000 сомдон 55 сомго чейин, 55 000 сомго чейин каржыны талап кылат. Тилекке каршы рынок талабына ылайык каражат мамлекет бюджеттен эч бир мекемеге буга чейин бөлүнгөн эмес. Мындан улам мен программанын калган 3 жылдык каражатын 45%ын кыргыз тилиндеги мультфильмдерди тартуу боюнча программанын өзгөртүлгөн долбоорун министрлик кабинети жөнөтүп жатабыз. Бул башында айтылды. Ушундай эле көйгөй мультфильмдер кыргыз тилинде которууда турат. Учурда нариштелер, бөбөктөр кызыгып көргөн чет элдик мультфильмдердин лицензияларынын баасы өтө жогору. Мындан сырткары лицензиялар тарабынан которулган мультфильмдердин 3 ирет эфирге коюлушуна же гана уруксат берилет. Бири техникалык трансляция, экинчиси негизги экөө. Ушундан улам биз кыргыз тилиндеги мультфильмдер тартуу ишине жыл сайын бюджеттен жетиштүү өлчөмдөгү каражаттын мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзам бар атайын. Билесиздер, жолу менен бөлүнүүсү боюнча сунушсуздук кабыл алынуучу токтом долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнүп жатабыз. Программанын алкагында карап жаткан иштердин эң орчундусу бул технология заманынын продуктусу. Же кыргыз тилин түшүнгөн, кыргыз тилинде коомчулукка кызмат көрсөтүүгө этаптуу даярдалып келе жаткан жасалма интеллект продукциясы. Учурда бул продукт ар кандай үндү текстке айландырат, ар кандай тексттерди үнгө айландырат, тексттердин семантикалык анализин чыгарат, тексттерди синтездеп, кортунду, ойду, мазмунду берет. Жакын күндөрү бул продукциянын кызматын коомчулукка сунуштарын кошумча билдирмекчимин. Буюрса февраль айынан баштап сиздер депутаттарды чакырабыз. Биз атайын презентация уюштурууга даярданып жатабыз. Программада белгиленген окуу методикалык илимий басылмаларды чыгаруу, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуу, мамлекеттик тилди илим тармагына жайылтуу жана башка ушул сыяктуу пландаган иштер дагы удагылаш аткарылып жаткандыгын белгилөөгө болот. Эми жарнама жаатында. Жарнама жааты боюнча мына азыр мыйзамды карап жатканда абдан кеңири суроолорду бердиңиздер, пикирлерди айттыңыздар. Биз баарын кабыл алабыз. Анткени карапайым эл биздин комиссиянын жасап аткан ишин мондай сан ариптештирүү маселеси жана башка фундаменталдык багында талап кылынган иштер эмес. Көчөдөгү жарнамадан бага берип атпайбы бизге.
Бирок бул кандай нерсе экендигин баарыбыз билип турабыз. Ошо биздин азыркы аракеттеги мыйзамыбыздын 27 статьясында жазылып турат. Кыргыз Республикасына жарнактар, кулактандыруулар, пресс-куранттар жана башка көрүнөн маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде, зарылуучуларда башка тилдерде да жол жоболоштурулат. Мыйзамда ошентип жазылган. Бул жерде эч кандай дискриминация андай мындай жок. Кыскартсаңыз, Канат Усманалиевич. Башка тилдердеги тексттин ар биринин өлчөмү, мамлекет тилдеги тексттин ар биринин өлчөмүнөн чоң болбоого тийиш. А бизде тескери болгон учур кийинки учурда күчөйө баштады. Анын да себептери бар. Бирок ага карабастан тексттерде адабий тилдин жазуу эрежелери нормалар сакталбаган жарнамалар жасалып келүүдө. Бул маселени жолго коюу максатында биздин комиссия тарабынан жүргүзүлгөн талдоолор негизинде тиешелүү тараптар менен ар кыл багытта иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө. Калктуу конуштарда сырткы жарнамаларды иретке келтирүү максатында 2018-жылы административдик жоопкерчилик жөнүндө мыйзам актысына жана 2019-жылы күчүнө кирген бузуулар кодексине адабий тилдин ченемдери сакталбаган сырткы жарнамаларды жайгаштыруу үчүн жоопкерчилик каралган ченем киргизилген. Ага ылайык жергиликтүү өз алынча башка органдар тарабынан адабий тилдин нормалары сакталбаган жарнамаларды иретке келтирүү иш аракеттери жүргүзүлүп келген. Маселен, Бишкек шаарында январь-декабрь айларында 43 рейдтик иш-чара өткөрүлдү. 3030 жарнама баннерлер алынды. 3737 эскертүү кагазы берилди. 199.000 сом өлчөмдө айып пул салынды. Ушундай эле максаттагы рейдтер Түштүк регионунда жүргүзүлүп, Ош областында 283, Ош шаарында 200, Жалал Абад облусунда 251 дана жарнама алынды. Бул жерде маселе бар. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине жана жарнама жөнүндө мыйзамына жүргүзүлгөн тандоолор негизинде Кыргыз Республикасынын президенти караштуу биздин улуттук комиссия аталган маселени жөнгө салуучу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин кароосуна киргизди. Азыр ал сиздерге келет. Бул жерде бир сөз айтып коюш керек. Тилекке каршы 2021-жылы жаңы конституция кабыл алынганда бардык мыйзамдарга инвентаризация жүргөндө. Ошондо ушу бузуулар боюнча мыйзамда же атайлаппы, же байкоосузданбы, ошол айып пулду салган норманын баардыгы алып салынган да. Менин үчүн атайлап деп атам. Себеби биз могу мыйзамды жасап атканда да биз анча-мынча прессингке дуушар болдук. Демек, бул жерде ошол рекламаны жасоого өзүнө ыңгайлаштырып, тилди кабар албай, тилге кабатыр болбой эле эптеп рекламаны күчтөндүрүүгө болгон аракет бар. Бунун үчүн жашашыбыз керек бири-бирибизден. Биздин 2021-жылы Сатын Нургул жүйөсүнүн атайын жарлыгы менен 3-4 жаңы мекеме биздин карамакка берилген. Кыргыз тест, окуу борбору, энциклопедия, анан терминком. Тилекке каршы анын ичинен Кыргыз тест өзүнүн бутуна туруп аракет кылып кетти. Беркил үчөө тилекке каршы мен 10-майда келдим. Мына 2 ноябрдан баштап гана айлык ала баштады. 1 жыл маян албай иштеп отурушуптур. Өкмөттүн токтому жок. Вот ушундай маселе. Эми жакшы билесиздер, энциклопедиянын кандай мааниси бар экендиги коомубузда. Терминком мына өзүңүздөр сурап атасыздар, канча китеп чыкты терминология боюнча. Тигил бул андай мындай. Казак туугандар 36 том чыгарышыптыр. Практически бардык казак тилине тиешелүү болгон терминдердин бардыгын ыңгайлаштырып, ыкташтырып, парламентинен карап, кабинет өкмөттүн немеси менен токтомун бекитип коюшкан. А бизде жок ал. Ачык эле айтып коеюн, жок пока. Жок азырынча. Кыргыз тест боюнча мен кеңири айтсам болот эле, бирок убакыт тар болуп атат. Бул боюнча сиздерде жалпы маалыматтар бар. Себеби бардык немелер муниципалдык жана мамлекеттик органдагы кызматкерлердин бардыгы тест тапшырып атышат. Алардын деңгээли А1, А2, Б1, Б2, С1 азыр С2 иштелип атат, абдан интенсивдүү түрдө иштелип атат. Мен өзүм физик, математикмин. Мен С1 тапшырдым, даярданып отуруп. Мекеменин башчысы болгондон кийин ошол талапка туура келе турган да болушум керек да. Тапшырдым. Мен өзүм сездим. Кандай укмуш чоң эмгек киргизилген бунда, эметилген. Ошол 10 жыл болуп атыптыр бул ишке. Энциклопедия боюнча, урматтуу коллегалар. Канат Усманалиевич, убакыт аз болуп атат биздечи.
Мен Сиз жакшы анда презентация кечирим жасадыңыз. сурайм. Мен эмеге айтсам, Кыскача айтып Сапатаевага. койсоңуз, энциклопедия боюнча. Кыскача мына энциклопедия боюнча буга чейинки жасалган иштер, мындан кийин жасалган иштердин баардыгы турат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, пленарды жыйында балким кеңири айтканга мүмкүнчүлүк бересиздер. Сиздерге материалдарды бергенбиз. Мен анда ушуну менен өзүмдүн сөзүмдү токтотоюн. Суроолорго жооп берейин, андан көрө. Суроолор болсо. Даярмын. Рахмат. Рахмат, Канбек Усмоналиевич, жакшы презентация жасадыңыз. Анда урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар болсо? Кыскача. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калбековна. Буга чейин дагы ушундай токтомдор кабыл алынганда, мисалы үчүн 5-чи чакырылышта өзүңүз иштегенсиз ушу кыргыз тили боюнча. Ошолор аткарылып келгенби? Азыркы мынакей токтомдо дагычы кыргыз тилиндеги эмеге бюджеттик эсептен каражат бөлүнсүн деп атат да. Ошол эме канча быйылда сурап атасыңар? Мурда деле сиз 5-те иштедиңиз, 6-да иштедик, биз токтомдор кабыл алынып, кыргыз тили боюнча каражаттар бөлүнүп келген. Ошол азыркы мурдага салыштырмалуу сиздер азыр канча каражат талап кылып атат? Өзү негизги мамлекеттик тилди өнүктүрүү, аны көтөрүү боюнча каражат бөлүү тартиби мамлекеттик программа менен иш жүзүнө ашырыла баштаптыр. Буну биз туура деп эсептейбиз. 274 миллион сом акча. Мен аны окудум 275 жылга. 274 миллион. 5 жылгабы? Ооба, 5 жылга. Бул аз, албетте. Албетте аз. Анан кийин сен муну өнүктүрө кой, мына сага деген принцип токтогон экен, эсегиле. Бул негизинде программанын негизинде аткарылат. Буну бир эле биздин эме эмес. Ооба. Анан аны жыл сайын бөлүппү? Ооба, жыл сайын 237 миллион 550 миң сом. 50 миң сом, аны мен окуп бердим. 21-ci жыл үчүн 63 миллион сом, 17-ci жыл үчүн 450 миллион сом. Түшүнүктүү. Ошол. Ошондой. Жалпысынан алганда 224 миллион ушул кыргыз тилин өнүктүрүүгө каражат 5 жылга жетеби? Жетпейт. Аны өзүңүздөр жетпейт деп сиз өзүңүз ачык айтып атасыз, бирок азыр аябай талкуу болгонун өзүңүз дагы күбө болдуңуз. Биз кыргыз тилин мындан ары дагы жакшы өздөштүрөбүз десек, кыргыз тилиндеги баары азыр мынакей медицина тармагындагы эч бир котормо жок дегендерди уктуңуздар, баардыгына көп каражат талап кыларын сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн бул токтомдордагы бул азыркы кабыл алынган мыйзамда иштебей калбайбы? Эми мындай да, өзү биз токтомду эмне үчүн мындай демилгелеп токтом долбоорун алып чыгып атабыз. Анткени мындай карап көрсөк, кеп өзү бир эбегечи чоң сумма жөнүндө эле эмес экен. Ошол бөлүнгөн сумманы аткаруудагы биздин менен кошо аткарган министрликтердин аракеттери. Ошолорду бир аз ойготуу, баягындай жоопкерчиликке, жооптуулукка тартуу маселесин киргизүү биринчи орунда турат. Чындап эле токтом долбоорундачы. Ооба. Бирок туура айттыңыз, сиз каражат маселесине такап коюп эле. Ооба. Биз андай каражатты албагандайын деп канча деген токтомдор, канча деген мыйзамдар аткарылбай жатканын көрүп атпайсызбы? Анан сиз сөзүңүздө жооп берип атасыз. Жок, ушуну биз ошого үйрөнүшүбүз керек. Ооба. Каражатка карабай күчкө болгон күчүбүздү салып, бул мыйзамды токтомду иштетишибиз керек деп атабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Буну колдоп берүүгө чакырам. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Кезектөө сөз Мирлан мырза, сизге. Рахмат. Рахмат. Каныбек агай, бул токтом долбоору эмнени айтып келип аткандыгын биз түшүнүп атабыз. Эми кыскарта чаап эле суроолорду берейин. 1-2 суроо. Жанагы мына айтылып атат, котормолор
берилип атпайбы, котормолор КТР аркылуу канча котормо болгону айтылды. Анан мультфильмдерге болгон котормо канча мультфильм дедиңиз? Азыр айтам, мен де тартып алдым. Мультфильмдерди биз саны менен эле эсептебешибиз керек да. Ушуга бир көңүл бөлүп койсоңуз. Туура. Саны менен эле эсептебейли. 8 мультфильм котордук, 9 мультфильм котордук деген менен эсептебешибиз керек. Биз ошол мультфильмдин маңызын көрөлү. Мүмкүн сиздин небереңиз, менин балам ошол которулган мультфильмди небак көргөндөн көргүсү келбейт. Которсок делечи. Эми биз ушул жерде КТР менен мамилени жакшыртып туруп сүйлөшүп, жаңы мультфильмдерди которсок, ошондо көрүмдүүлүк артат. Кандай дейсиздер? Туурабы? Биз бекер акча берип коюп атабыз. Ушул мультфильм экен, которсун деп берип кое беребиз, ал мультфильмдин эффективдүүлүгү жок болуп калат. Ушул жагына көңүл буруп койсок жакшы болот. Котормого мисалы биз азыр телевизорге негизи кичинекей балдарыбыздан баштап аракет кылышыбыз керек болуп атпайбы? Ушул жерге келгенде өтө аяр мамиле жасап алсак, мына биздин Баластан деген каналыбыз бар, жана жогоруда айтып кеттиңиз. Эми коңшу өлкөбүздө кошунабыздын Балажан деген каналы бар да. Салыштырып болбойт. Эми салыштырып көрөлүчү, салыштырып болбойт. Биз ошону мынакей тил комиссиясы аркылуу сиздер ушул жакшы эмеге алсаңыздар, кароого алсаңыздар, жакшы иштешсеңиздер, мен да иштегем ал жерде. Билем. Котормо студиясын дагы жакшы түшүнөм. Ошол жерлерден бир мындай жаңы нерселерди алып чыкса, бул жакшы нерсе болот. Анан жанагы министрликтер боюнча деп айтып калбадыңызбы? Дагы деле ушундайбы? Мисалы ушул бөлүнгөн акчалар министрликтерге бөлүнүп берилип, анан ал жактан бир китептер чыгарылып, анан ошол китептер таркатылабы? Ооба, программада ошондой каралган. Программанын түзүлүп жаткан учуруна мен өзгөчө көңүл бурдум. Кандай баалуулуктар, кандай мүмкүнчүлүктөр эске алынган. Тилекке каршы жогорку деңгээлде болгон эмес экен да. Кээ бир министрликтер, ачык эле сөз, кээ бир министрликтер өздөштүрө албай калган учурлар болуп. Ошол болуп атпайбы? Кане агай, биз мынакей чындап аяк ар бир нерсенин өзөгүн карасак, министрликтерге бөлүнүп берилет да. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда. Алар томдоп китептерди чыгарат. Сомдоп, туура. Канча акча кетип атат ошого. Томдоп китептер чыгат дагы көрүнгөн подвалдарда жатат. Ал тилге салым кошкон жок. Ал окулбайт. Ошол көзөмөлгө алынышы керек мынакей тил комиссиясы аркылуу. Толук кандуу. Ошондон бир нерсе иштейт. Мына азыр сиздердин келген нерсе эгер ушул иштеп кетсе, ушул механизм, анда жакшы болот да, ушуну бир көзөмөлгө алып, жакшынакай кылып тартып, өздөрү көзөмөл менен иштетип кете турган болсо, бул жакшы болот. Менин айтайын дегеним эле ушул. Ал эми бул тил боюнча азыр бизде да көп, азыр сүйлөсөк 5 саат сөз болуп кетет, талкуу болуп кетет. Ошон үчүн кыскартып эле, ийгилик каалайлы, Каныбек агай. Бар болуңуздар. Биз рахмат. Ооба, биз тил маселесине келгенде кандай болбосун, ушул жердеги кесиптештерибиз менен чогуу колдоп турушубуз керек, коргошубуз керек. Мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизе болгон болсо, сунуштарыбызды беришибиз керек, кайдыгер болбошубуз керек. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат, Мирлан мырза. Кезекте сөз Талиева Камиля Абдразаковна, сизге. Рахмат. Арыбаңыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Каныбек Усманович, сиз азыр эки маселе, биринчиси бул конституциялык мыйзамды, анан экинчиси токтом, эки маселени бир карап атасыздар да, мен бир аз кечигип калдым, кечирим сурайм. Биринчи бул конституциялык мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын концепциясын колдоп бериңиздер. Анан экинчи окууда ар бир берене боюнча талкуулап, менин да бир 5-6 сунушум бар. Экинчи окууга комитетке алып келебиз. Сунуштарды чогуу беребиз. Биз мына депутаттар да сүйлөшүп атабыз. Анан экинчиден, чынында баятан бери өзүңүз абдан жакшы презентация жасадыңыз. Эми токтомдорду канча токубайлы, томдоп чыгарбайлы, мунун баары аткарылышында да. Коомчулуктан деле буга чейин пикирлер болгон, сын пикирлер болгон. Биз өзүбүз жогорку кеңешке, биринчи мен күнөөнү өзүбүздүн жогорку кеңешке койгум келет. Канчалаган мыйзамдарды биз 11-жылда эле тил мыйзамын кабыл алганбыз. Мына өзүңүз да авторлордун бирисиз. Ондогон депутаттар чогуу иштегенбиз. Бирок ошол мыйзамдарыбыздын аткарылышы кандай болду? Ошону көзөмөлдөй алдыкпы? Маселенин баары ошол жерде. Анан бул тил мыйзамы
тил маселесине, тил саясатына бөлүнгөн каржыда да эмес. Маселе барыбыздын жүрөгүбүздө, тилге мамилебизде. Мамлекетте мыйзамдын тили мамлекеттик тил болуш керек. Мыйзам кыргыз тилинде жазылыш керек. Бизде орус тилинде жазылат, расмий тилде, анан эптеп, септеп, анан кийин чулдурап, анан кыргыз тилине чала кайым которуп алып, ошону анан кийин көтөрүп жүрөбүз. Мамлекеттин мыйзамдын тили мамлекеттик тил болуш керек. Ошодо жатат кептин баары. Анан сын пикирлерди алып келебиз. Аткарылышын көзөмөлдөбөйсүңөр деген. Бул да чындык. Экинчиден, ар бирибиздин жүрөгүбүздө деп атабыз. Мамлекеттик тилди коргоого киргиздер дагы кыргызча ойлонуп, кыргыз тилине мамиле кылгандан кыргыз тили өнүгөт. Мамлекеттин бизде эми баленин баары конституциябызда болуп атат. Конституцияда дагы бир эле мамлекеттин тили, мамлекеттик тил кыргыз тили деген эле жазуу болуш керек. Ошондо өнүгөт мамлекеттик тил. Баленин баары баш мыйзамыбызда жатат. Анан эми бул жерде албетте тил жөнүндө 5 саат сайметиресек дагы маселе көп. Мен мыйзам долбоорунун мынагы концепциясын колдоп берүүгө чакыруу менен бирге бир топ мынагы сиз өзүңүз айтып өткөн региондорду кыдырып келдим дейсиз. Чынында көйгөйлөрдүн үстүндө бул чоң-чоң көйгөйлөрдү айттыңыз. Корреспонденция 70% жүргүзүлгөн иш кагаздарын жүргүзүлүшү, ушунун балигеттин баары ушуда болуп атат. Туура. Мына азыр Баткен облусунда, Ош облусунда, Нарын облусунда бир топ тилге болгон мамиле дурус. Башка региондорду кыдырып жүрүп атабыз. 70%-га эле 80%-га чейин барып калат. Бул иш кагаздарын жүргүзүлүшү чынында. Анан эми мунагы Каныбек Усманович жерлердеги жанагы тил боюнча лингвист эксперттер чынында эле котормо менен эле отуруп калды да. Сабаттуулук, сабаттуу жазуу, сабаттуу иш кагаздарын жүргүзүү боюнча, сабаттуулукту жоюу боюнча иш токтоп эле калган бизде. Чынында. Ушуну кайра сиздер менен чогуу биз мынагы немеге колго алсак, анан андан сырткары жана каллиграфиялык проблемалар жөнүндө да айттыңыз да. Бүт баарыбыз компьютерге өтүп, каллиграфия болуп көрбөгөндөй. Мурда врачтардын жазганын окуй албай кыйналчубуз справкасын. Азыр четтен мугалимдин жазганын окуй. Мугалимдин жазганын дагы окуш кыйын болуп калып атат да. Бул да чоң көйгөй да. Орфографиялык жанагы проблемалар, чынында бул чоң көйгөй. Ушулардын үстүндө биз эми бизге бирөө бербейт экен. Мына бул жерде коомчулуктун да пикирин уксак, булардын дагы сунуштарын уксак, ушул жалпыбыз колго албасак, биз тилибиз дүйнөдө жүздөгөн тилдер жоголуп кеткен. Тил жоголсо эле улут жоголот экен да. Бизде ошондой бир тилди, улутту жоготуунун үстүндөгү бир баягы чабуулдардын болуп турганы бул дайыма жүрүп келген. Учурунда мына жогорку кеңеште ал учурда Камбаралы Бобуловдордой күчтүү депутаттар болгон, эл өкүлдөрү болгон. Биздин ар бирибиз Камбаралы Бобулов болушубуз керек. Ошондой болуп турат бүгүнкү. Күйүп турушубуз керек да, күйөрөм. Азыр болуп көрбөгөндөй тилге мамилени өзгөртүшүбүз керек. Тил, мамлекеттик тил маселесин көтөрөлсөң эле уккусу келбеген киргиздер тура калып качып кетет. Кана бүгүн соцкомитеттеги депутаттар тил маселеси болгондо бар отуруш керек ушул жерде. Венера Калыбекова менен Самый Кожого мага керек эмес. Барыбызга керек. Келгиле ушул мамлекеттик тил болгондо бир мындай аракет кылалы да. Экичөөбүз эле чырылдайбыз. 2011-жылы да мамлекеттик тилди кабыл алганыбызда катуу күрөш болгон. Сиздин эсиңизде. Канча бут тосуулар болгон бизге. Зордун зору менен кабыл алганбыз, ошондо дагынчы. Ошон үчүн мына бул эми биринчи окуу, мен катуу айтсам кечирим сурайм. Бул жерде абдан көйгөй көп. Ар бир беренелердин үстүндө мына 5-глава, 12-чи берене, 17-чи беренелерге мен да сунуштарым бар. Экинчи окууга киргиземин. Албетте бул биз жалпыбыздын маселебиз. Комитетке бир чети ыраазычылык. Венера Калыбековна ошол маселени өз учурунда, анан экинчи окууда бүт ошол мамлекеттик тилге күйгөн депутаттардын баарына бир чакыруу жөнөтүп, чакырсаңыз укпай калбасын да. Экинчи окууда бир кызуу талкуу кылып берели. Каныбек Усманович, токтомду окудум, азыр карадым, колдоп берем мен. Рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Регионду көбүрөөк кыдыргыла, региондордо чынында региондон мурда дагы маселе Чүй менен Бишкекте. Анан мен мультфильмдер жөнүндө айтып кетейин. Анимациялык чыгармаларга
45-50 milyon bölüşümüz gerek eкен деп atпайсызбы? 100 milyon bölsек dagы аздык кылат. Себеби бала тили чыга баштаганда эле орусча мультфильмдерди көрөт. Азыр региондордо дагы балдардын тили чыкканда орусча чыгып калып атат. Анда мамлекеттик тилибиз кайда барат? Туура. Ар бирибиз үйдө кыргыз тилинде сүйлөшүшүбүз керек. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө барам, балдар, неберелер менен орус тилинде сүйлөшөсүздөр. Барыңыздар да бар ушу көйгөйчө. Анда мамлекеттик тилибиз эртең bir 20-30 жылдан кийин жок болуп кетет. Ушинтип мамиле кылсак. Кана кимиңиздер кол көтөрүңүздөрчү. Небере менен кыргыз тилинде сүйлөшөмүн деп. Барыңыздардачы бар. Bir 90% барысында ушул маселе бар. Кыргыз тилчилер дагы үйүндө орусча сүйлөшүп атат. Неберелери менен. Анда тилибиз каяка барат? Ушул маселе да, мына ушул маселе. Анан тилди коргойбуз деп токтомдорду токуп, мыйзамдарды кабыл алганыбыз менен ал иштебесе, тыйынга бир тыйынга арзубайт ал. Бул маселе. Канат Усманович, рахмат, мен колдойм. Рахмат. Рахмат, Камиля Абдуразаковна. Абдан маанилүү сөздөрдү айтып. Кыскале бир кошумча айтып коеюн деп атам. Комитетке анан тил комиссиясына кийинки мыйзам долбоору келгенде биздин жогорку кеңеште депутаттардын дагы чакыралы, комитетте кабарлап койсоңуздар, ушул жерде тил маселесине келгенде экинчи окууга чейин парламенттик угуулар болот, ошондо биз баарыңыздарды чакырабыз. Сөзсүз кабарлап коесуздарбы? Анан сиздер дагы билдирип койсоңуздар, ушул качан болот экен, мүмкүн билбей калышты. Рахмат. 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 Камиля Абдуразаковна, сиз кандай социалдык комитеттин мүчөлөрү деп айтып калдыңыз деле. Көбү ооруп калышты. Сасык тумоо, вирусный инфекция болуп атпайбы? Мына немелери ишеним каттарды берип ооруп калган үчүн ошон үчүн келбей калышты. Келдиңиз о мамлекеттик тил үчүн. Туура айттыңыз, Камиля Абдуразаковна. Менде бир суроо бар да, Канат Усманович. Ошол каржылоо маселеси боюнча сиздерге ушул 237 миллион сом, 550 миң сом бөлүнөт экен 5 жылга. Программа боюнча. Программа боюнча. Ошол бизге эмес, жалпы өкмөт. Ошол акчага, ушул суммага эле чек койбой эле сиздер көбөйтсөңөргө болобу? Ооба. Сунуштарыңыздар бербейсиздерби? Бизге ушул мамлекеттик тил боюнча чындап эле биз эң биринчи бала бакчадан, мектептен, жана жогорку окуу жайлардан баштасак. Ал жакта сиз өзүңүз билесиз, сааттар аз. Биздин тилчи мугалимдерибиз да аз болуп атат. Туура. Туура. Ошону сиз анда өзүңүздөрдүн сунуштарыңызды бербейсиздерби? Бизге бул акча аз болот, бизге көбүрөөк сумманы бергиле деп. Биз токтом долбооруна жаздык. Аны мындай да эки маселе караш керек да, каржы жөнүндө болгондо. Биринчи ошол мамлекеттик программанын алкагында бөлүнгөн, бул бир нече министрликтер, мекемелер катышкан. Экинчи биздин өзүбүздүн улуттук комиссияны колдоо боюнча бөлүнгөн акча. Эми ал жөнүндө мен бир да сөз сүйлөгөн жокмун. Ушу жакшы суроо бердиңиз да, Винара Калыбековна. Мына могул жерде Кыргыз ТСнин башчысы отурат, окуу борборунун башчысы отурат, Терминкомдун башчысы отурат, энциклопедиянын башчысы отурат. Ана мен бир нече окумуштуулар чакырдым, ушул эми боюнча ошо угушсун, билишсин, себеп ар кандай пикирлер айтылып атат. Мисалы үчүн билесиздерби, урматтуу депутаттар, биздин Кыргыз ТС ошол мен айткан 3 мекемеде орточо айлык 10 000 сом. Кызматкердин орточо айлыгы 10 000 сом. Баягы муниципалдык, анан кийин мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлбөдүбү? Президенттин демилгеси менен чынында абдан жакшы болду. Жетишээрлик деңгээлде. А бирок мунулар калып кетти да. Ушулар боюнча дагы биз конкрет сунуштарыбызды бердик. Ал эми баягы 237 миллион боюнча эң эле туура айтып атасыздар. Гүлкан Сатина эң туура айтты. Буну биз өзүбүз байкап билип турабыз. Көп болушу талап кылайык. Бирок ушул сумманы дагы эффективдүү кайта бөлүштүрүү керек экен да. Мисалы үчүн, Мирлан Самикович, сиз жакшы түшүнөсүз. Курманжан Татканы тартуу боюнча акча эбегейси бөлүнгөн экен программаны. Эсебинен дагы спектакль, опера азыр эсиме чыгып калды. Аны биз кайтадан бөлүштүрүп атабыз, кайтадан. Ошол анимациялык фильмдерге тартып атабыз. Маданият министрлиги менен 3 ай күрөштүк. Акыры аларды ынандырып, ушул абалга алып келдик. Эми ошондой эле токтом долбоорун мына азыр киргиздик. Каржы министринин орун басары отурат министрлик кабинетине. Ушундай маневрларды жасоо жолу менен
эмеден чыгып атабыз. Бирок баары бир аз суммада бөлүнүп атат да. Аз. 3 эсе 4 эсе көбөйтүү бүгүнкү талапка ылайык келет. Рахмат. Туура айтасыз. Каныбек Усманалиевич, Маданият министрлиги барбы биз бүгүн? Ким келди? Орун басары чакырылган. Кана орун басары да жок. Эмне үчүн ал бул жерде отурбайт? Мен дагы бир айтып кетет элем, ошол эле жанагы кинотеатрларыбыздын абалы кандай болуп атат азыр? Кинотеатрдын баары эле азыр неме болуп калды? Коммерческий центрлер болуп калды. Ар бир кинотеатрды дагы бир карап чыксак, өзү негизи ошол биздин балдарыбызды биз мурун окуучулар болобу, ошо бала бакчадан да биздин балдарыбызды биз ошо кинотеатрларга алып барып, ошо мультфильмдерди болобу, фильмдерди болобу көрсөтчү элек. Ошо сиз айткандай, ошо мультфильмдерди биз жакшы мультфильмдерди сиз чыгарсаңыздар, ошондо биз ошо кинотеатрларды да бир карап чыгышыбыз керек. Сиз кандай дейсиз? Министрдин орун басары. Ошо кинотеатрдын абалдары да абдан начар болуп атат. Качан ошону иштетесиздер, качан ошо маселени көтөрөсүздөр? Саламатсыздарбы? Биз Кудай буйруса 23-жылдан баштап кино үйлөрүн жалпы республика боюнча мониторинг жүргүзүп, иштетилбей жаткандарды кандай иштетүү боюнча долбоорлорду сунуш этебиз, Кудай буйруса. Көп региондордо кино үйлөрү азыр эми башка максаттарда пайдаланып калган учурлар бар. Аны сиздер менен да чогуу көргөнбүз. Азыр биз мына кино дирекциянын азыр директордун милдетин аткаруучу отурат менин жанымда. Атай биз мониторинг жасап атабыз. Канткенде биз кино индустриясын өнүктүрөбүз. Жогору жакта сөз болгондой мультфильмдерди кыргызчага которуу жана тартуу маселелер боюнча да атай маселелер каралып атат. Өзү негизи акча бөлүнөт да, туурабы? Бюджет каралганда. Саламатсыздарбы? Жалпысынан кыскача мамлекет боюнча 38 кинотеатр бар. Анын ичинен азыркы күндө 11 кинотеатр ижарада, 3 кинотеатрыбыз чарбалык эсепте, 1 кинотеатрыбыз ГЧП маселеси менен иш жүрүп баратат. Калган кинотеатрлардын баары мамлекеттик эсептен каржыланат. Бирок биз деле жалпы кинотеатрлардын абалдары мурунку 10 жылдын аралыгын карасак, жыл сайын 1ден 2ден кинотеатрларды демөөрчүлөрдүн эсебинен, мамлекеттин эсебинен өткөрүп келип атабыз. Мына былтыр эле Кочкордогу Чолпон кинотеатрын ремонттон өткөрдүк. Быйылкы жылда биз сизге да өзүңүзгө айттык элек, өзгөчө бизде Өзгөндөгү Айчүрөк кинотеатрыбыз менен Сокулуктагы Кыял кинотеатрыбыз абалы оор, капиталдык ремонтко муктаж. Ушул жактан капиталдык салымдар беренеси менен бизге көмөк көрсөтүп, мамлекет тарабынан да каржылап берсеңиздер деген өтүнүчтөрүбүз бар. Биз бул маселе менен министрлик менен биргеликте иш алып барып атабыз. Кудай буйруса, Төөнбай Раманович айткандай, биз мониторинг жүргүзүп, мындан арыдагы кадамдарыбыз байсалдуу болсун деп, иш аракеттерди жакшы багытта алып барганга аракет кылабыз. Анан сиздердин көмөгүңүздөр керек, көмөк көрсөтүп койсоңуздар деп атабыз да. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, Каныбек Усманалиевич, анда сиз ордуңузга бара бериңиздер. Мен бир 30 секунд суранычым бар. Урматтуу депутаттар, рахмат колдогонуңуздар үчүн. Чынында эле, эгерде биринчи окуудан мыйзамыбыз жактырылып пленар жыйындан өтсө, анда ошол аралыкта ошол эмени парламенттик угууну коюп берсеңиздер, чынында эле экинчи окууда мыйзамыбыздын сапаты, өзүнүн жасаган иш аракеттерибиз жакшы, сонун деңгээлге чыкканы турат. Бул абдан жакшы болуп атат. Анан ушу биздин ишибизге баа берүү боюнча, жактырып, колдоо боюнча да сураныч катары токтомго киргизип койдук. Жалпысынан колдоп бериңиздер. Рахмат, Кыргыз телевизиону үчүн баарыбыз аракет кылалы. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар. Урматтуу төрайым, биз чакырылгандардан бир суроо берсек болобу, төрага? Бизде азыр убактыбыз аз болуп атат. Сиздер эмне боюнча? Ушу тил боюнча да. Тил боюнча биз парламенттик угууларды өткөзөбүз. Ошондо сиздерди баарыңыздарды чакырабыз. Кенен убакыт беребиз. Мейли суроо болсо. Азыр бир суроо, мен даярмын. 2 мүнөттөн анда макулбу? Каныбек Усманалиевич, мына бул 33 жыл болду да мамлекеттик тилди мыйзам кабыл алынганына. 33 жылдан бери мамлекеттик тил иштеген жок. Мына сиз азыр өзүңүз цифра келтирдиңиз.
мамлекеттик мекемелердин 70% расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүп атат. Бул демек 30% гана мамлекеттик тил иштеп атат деген сөз да. Биз эсирдин убагында кандай болсок, дал ошондон бир кадам алдыга жылган жокпуз. Ушунун эң башкы себеби эмне деп ойлойсуз? Эң башкы себеби ошол сиз айткан мыйзамды түп тамырынан бери эч нерсесин коротпой, чыпчыргасын коротпой, аткара билбегендигибизден болуп атат. Өзүбүздө, айыптын баардыгы өзүбүздө. Комиссия өзү жалгыз 100% аткара албайт, андай мүмкүн дагы эмес. Кептин баардыгы көз карашыбызды өзгөртүп, патриоттуулугубузду күчөтүп, ар бирибиз ошол мыйзамдын аткаруучусу боло алабызбы? Мен ошондой түшүнүп атам кырдаалды. Ооба, чиновниктик баягындай кичине пассивдүү көз караштар дагы бар. Мен абдан маданий тилде айтып атам. Катуураак айтсак болот эле. Бирок биз биринчи жолу аны көрсөтүп, көзгө сайып, президенттин астындагы бардык мекемелердин баарын баягындай жат жазуу жаздырып, тесттен өткөрүп берип атабыз. Мынау токтом долбоорун демилгелеп, парламенттик ууну дагы биздин демилге менен болуп атат. Буюрса парламенттин өзүндө каралып токтом кабыл алынса, менимче баягы сиз айткан көйгөй маселелердин себептерин, ачуу иштерин депутаттар өздөрү бизге ушундай бир катуу мындай көрсөтүп берсе деген ушундай эмедебиз да, үмүттөбүз. Ушул эле суроого дайым кошумча кечирип коесуз, төрайым. Мейли. Мына ушул азыр эми жаңы мыйзам кабыл алынып атат. Сиздин оюңузча ушул толук кандуу иштеп кете алабы? Жаңы мыйзам ушул азыр. Дагы эле ошол. Ушул мыйзам иштеш үчүн тил комиссиясынын, мамлекет тил комиссиясына мүмкүн жогорку кеңеш тарабынан же президент тарабынан бир укуктар берилиш керекпи? Себеби мыйзам эми жаңы кабыл алынып эле анан кийин ошол иштеп кетиши дагы бул жөн эле сөз боюнча калышы мүмкүн деп. Мен ошол эле жоопту бергим келет сизге. Негизги парламенттик уунун негизги максаты үмүт ошол. Биздин токтомду күчөтүп, мен ойлойм дагы күчөйт деп. Анткени бул бирлик комитетте көрдүңүздөр, кандай укмуш суроолор болду, пикирлер айтылды. Пленардык жыйында мындан да катуу болсо керек. Балким токтомубуз биз азыр сунуш кылгандан дагы таанылбагандай болуп өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми мыйзам ченемдүү эле көрүнүштө, тоорабы? Эгер ошондой болсо биз ошого даярбыз. Укуктарды кеңейтүү маселеси, милдеттерди күчөтүү маселеси, отоштордун баарына даярбыз. Рахмат, Венера Калыбековна, мен сунуш берейин деп атам. Азыр чын эле мындан кийин дагы 6-7 маселе бар. 2 сааттан ашык талкуу болду, жакшы. Азыр саат 2-де берге башка комитет өтөт, ошон үчүн дагы талкуулана турган 6-7 маселе бар. Азыр сиздин берген маселеңизде эле бул мыйзам иштейби, иштебейби деген суроолорду депутаттар деле берди. Андан көрөк баягы коомдук талкууда парламенттик ууга жакшылап даярданып, ошол жерден талкуу кылып, анан кийин муну Венера Калыбековна мыйзам долбоорун добушка коюп берсеңиз, башка мыйзамдар менен иштесек. Рахмат, Каныбек Усманалиевич, орнуңузга отурсаңыз болот. Анда урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, ким макул? Баары макул, каршы жок. 5-чи маселе боюнча, токтом боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Усманалиевдин маалыматын эске алынсын. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил жана тил саясатынын маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Бул маселе боюнча баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Усманалиев дайындалсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, ким макул? Баары макул, каршы жок. Урматтуу чакырылгандар, ушул маселелер боюнча сиздер кетирсеңиздер болот. Анда